Менде башка адам бар, кандай түшүнбөйсүң? Ал мени сүйөт. Мен да аны сүйөм. Сен аша чабып кеткен жоксуңбу? Кое берчи татам колун. Не болду байке? Ишылык бу, не болду? Байке суранам. Жардам берип коюңузчу. Кой бериңизчи деп байке. Сөзгө түшүнөсүң, участок барганда сүйлөшөбүз татам. Биз келген адрес боюнча милиция кызматкери эсин жоготкон абалда табылды. Тезирээк опергруппа жөнөткүлө. Дуран ушулай жечип жатып элебиз. Кайсы максаты менен кол бутумду байлап алып бартасың сен? Мен сага айттым го жөнөп сүйлөшөбүз деп. Кылмышкер өзгөргө белгилүү болгондой, Арис деген жигит экен. Ал силердин Элиза кызыңар менен мамилеси бар экен. Кылыктаган мүнөзүмдү мага арнап өмүрлүк жарым болууга макулумду берчи. Менимче бул кызды катуу сүйгөн. Кыз мунун сүйүүсүн четке каккан. Анан ушундай жол менен өз максатына жетип алат. Она показала жест о помощи. Жигит, токтосоң. Токто. Сен баарын милиция армайсың, ошону түшүнүп атасыңбы? Кармамак бүгүн ат салсын мага баары. Уктурдуң мага баары. Сен меники болсуң. Же эч кимдики болбосуң. Белгиленген дарек боюнча келдик. Арис аттуу жаран жок, кыз дагы жок бул жерде. Шаарга кирген, чыккан көчөлөрдүн баары топту. Лиза, жан, мен сени сүйөм. Мен сени сүйбөйм. Сапар мырза, тасмага канча каражат кетти? Арнистин ролун бул лотерейдан утуп алды да. Негизи Арнистин ролуна башка бала тандалган. Мен көп жол күйгөнмүн да. Кинодон көңүлүм калып, Россияга кетип, Москвада мигрант болуп иштеп, буга чейин болгон да жашоодо. Бир каттуу сүйгөн бирөөнү. Кыргынчылар ойной берейин десем, ойной бер дейт. А муну эмне кылабыз дедим. Ичиңдеги энергияңды чыгарышты билбейм, эмне кылышыңды билбей анан ошентип алып, эшикке чыгып алып, чуркап бакырчымын да. Анан ошо сценарий жаткан ушул жерин дагы берип көрөлүчү кандай болот экен деп Арниске ошентип кыйкыртсак. Бу аячы келгенден кийин кадимкидей агайым экинчи планга калды дейт да. Агайдан кутулганыма сүйүнүп атам дейт да. Ата-эне өзүнүн тааныштарын, баласына кыздарын сунуш кыла берет да. Үйдөн узатышканда кайнатамдын эмеси менин жүрөгүмдө калып калган да. Кандай болгон күндө дагы ата-эне күнөөлүү болбош керек. Биз бир особняк алабыз дагы, ошонун ичинде талкалап чыгып кетебиз да. Анан биз жыргап тигини атып жыргай бериппиз да. Анан съемка бүткөндөн кийин карасак, ошол жерде потолок жапыс болчу да. Потолок аппак экен. Бүт краска экен да. Аяч эки чыгабы? Балким эркектердин укугун коргоп бир кино тартабыз. Тиги өзүм каалагандай 2-3 кино тартып, 2-3 тең провал болуп, 800 000 сом расход кылып, 70 000 сом прибыль көргөм. Жылдын мындайча айтканда жылдын эң кассалык киносу болгон да. Эми күйсөк күйөлүп канча кетсе кетсин. Акча бар да. Болду, кино бүттү. Мен киного башка аралашпайм. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Кош келдиңиздер. Ошол аячы тасма туурасында, тасманын ички, сырткы, ошондой эле кызыктуу моменттер менен биргеликте бир жакшы маек куралык. Келиңиз эми ошо кинонун башынан баштайлы. Эмне болуп кино тартылып калды Сапар байке? Эмнеге аячы? Өзүңөр билесиңер, буга чейин үй бүлөлүк комедия тартчубуз. Анан баар эле кайнене, келин, анан эми кайната, күйөө бала деп ушинтип баардык. Жок калдык шайт. Тийише бергенден бир жанр өзгөртүп көрөлү деп анан драма тарталы дедик. О, тияктан келем же сразу эле. Айта бер кенен 2 саат, 3 саат сүйлөшө беребиз. Анан биз бирок сценарий жазганда биздики баягындай майнак болуп кетип атты башындачы. Майнак сыяктуу эле эч эле бир мындай ойлогондой биздике жага тургандай бир сценарий болбой анан
кой токтоттук дагы анан башка комедия тарталы деп кайра комедия сценарий жазып атуу анан бир ой келип кетти да. Ошол азыркы Аячынын сценарийи калп кетпесем мындай скелет тап коебуз го. Бир 15 мүнөттө чыкты да. Тарта чыгып калды. Ух деп сүйүндүк. Анан Аячы неге Аячы бул баягы Аячы анан түгүндө токтот жетишет деген слоган турат го. Азыркы учурдагы кыздарга болгон, аялдарга болгон зордук, зомбулук өтө күчөп кетти. Өзүңөр көрүп атасыңар. Же бул интернеттин күчтүүлүгүнөнбү, же буга чейин болгон эмеспи, аны биз биле албайбыз, бирок азыркы учурда көп болуп кетти да. Анан ошолордун көрүп туруп анан баягындай биздин команда баягы көрмөксөн укмастан болуп коюш кыйын болду да. Мүмкүн ошол тууралуу бир тасма тартсак канчалык бир пайыз азаят, мүмкүн бирөө ойлонот деген максатта мындай өзүбүздүн атуулдук милдетибизди аткарып ошону тарталы деп чечтик. Аячы ошол аял кишинин аягыла токтот, жетишет, ушунча кылдык токтотолу жетишели деген максатта анан Аячы деген кинонун сценарийи жаралган. Анан Боке дагы өзүнүн версиясын айтып берет тереңирээк. Так. Мунун аячысы кандай дейсиз? Негизи Сапар экөөбүз Гай Маи деп бир напарниктердин киносун ойносокпу деп жүргөнбүз да. Чогуу экөөбүз. Анан биз негизи Салам Бишкектен бери экөөбүз чогуу бир кинодо ойной эле экенбиз. Анан ошентип жүрүп ошол эркин идеясын издеп жүрдүк. Жакшы нерсе таап алган жокпуз. Мындай гаишниктерден көчөдөн коркобуз го. Мисалы үчүнчү. Бирок алып келсең гаишниктерде деле мындай өтө деле историялар жок экен. Көзгө сая турчучу. Булардыкы кыска эле экен историялары. Барат экен, кармайт экен, алып барып өткөрүп берип коет экен, кетип калат экен. Тез жардам сыяктуу эле экен да. Анан иштерди чукуу ар жак бер жак, ул жагалардын баары милиция кызматкерлерине кирип кетет экен. Опер, сопер, тергөөчү болуп. А гаилердики ошо жанагы тез жардам кызматкерлериникине эле кармайт экен, алып барып берип коет экен. Болду. Жакшы нерселер таап алган жокпуз. Анан бул ойдон кайттык дагы. Анан ушундай жанагы 102 бар го. Жардам суроо боюнча. Ошол боюнча издендик дагы. Гай Маиге настройлоп алганбыз, аны кое туруп беркиге деле өтүп көрөлү, может ал жактан да жакшы болсо. Мындай формаларды кийип алып ойносокпу деп ушундай кыялыбыз бар болчу да. Анан ал жактан деле мындай көзгө сая турган деле эме таап алган жокпуз. Анан Сапар азыр айткандай мындай өлтүргөн жактарга эле кирип кетип атып, биз негедир баягы кичинекей кезде американский кинолорду көп көрүп чоңоюп калганда мындай сразу эле мыкач болуп, анан ал нерсе болбойт. По-любому кинотеатрдан бирде болбосо бирде бизде жаш көрүүчүлөр да көп да. Психологиясына тийип калат деп анан көңгөнүнө комедия тарта береличи. Деп анан комедия жанрды сүйлөшүп отуруп туруп эле Сапар айткандай какой-то бир мындай бир каналдан кетип барат туруп эле башка каналга кирип кеттик да. Анан 15 мүнөттүн ичинде эле ажан айтып анан Аячынын скелетин чыгарып алдык. Анан бизге жакты. Анан кийин сразу экөөбүз отурдук дагы токуп чыктык. Баштын эмелерин полный аягына чейин анан жаздык. Тарттык, болуп атат. Кээ бирөөнө жагып атат, кээ бирөөнө жакпай атат. Жаза фильм деп. Ошол Кандай сын пикирлер болуп атпаса? Буга чейинки жасаган жумуштарымда сын пикирлер көп болчу. Бирок Аячыга бир да негатив көрө элекмин. Болгону элдердин наразылыгы неге аягында герой өлүп калат деген нерсе да. Өкөнү бактылуу кылып койсок болбойт беле деген ойлорун айтышат да. Андан кандай жооп бересиз? Ушундай болуш керек болчу. Эгерде аягында бала тирүү калганда көрүүчү бизге ал суроону бербейт болчу да. Көрүүчү кетип калмак. Анан көбү Аячынын экисин күтүп атышат. Мисалы көрүүчүнүн бир калп айтпасам 60% Аячы 2-ни күтүп атышат да. Негедир. Азыр бирок Аячы 2-ге бизде таптакыр азыр каражатыбыз жок. Жок, ой жок да. Тартканга идея да жок, ой да жок да. Ойлонуп да көргөн жокпуз да. Пока азыр. Болушу мүмкүн эмес да. Аячы 2-ни кандай кылып көрсөк депчи. Ал жакта невозможно да. Мындай көргөн кишилер сразу айтып атат. Мисалы үчүн геройду атканда, мисалы экинчи геройду атканда жүрөккө анан бооруга атат да, мисалы үчүнчү. Анан кийин тигини болсо спецназар атып атат. Мисалы да
ал выживать этип кеткенге ал эме эмес да. жана эме бар го, у меня депчи Жүрөгүм жакта деппи? оң жагымда Жок, ал эми баягы кинодо эми аны тирүү калтырып койсо болот, бирок биздин өзүбүздөн ар жакта аячыга 2 деген ой боло элек да. Мүмкүн коммерческий жагын эске алып эле, вот давай деп эле аячы 2 кылып салбасак, бирок жок. Негизи биздин стилде мындай 2 деген нерсеге көп басым жасаган эмеспиз да. Бизде бир эле нерсе болгон, кайнене 1, кайнене 2. Ал не себептен кайнене 2-ни тарттык? Потому что биринчисинде балдар үйлөнгөнгө аял издеп үйлөнгөнү болот, а экинчиси болсо ошо токсикоз маселеси. Анткени себеби ошол учурларда статистика боюнча каждый 5-чи үй бүлө ошо токсикоздун айынан түшүнүшпөстүктөн ажырашып кеткен учурлар болот экен да. Ана ошол учурда как раз кайнене 2-ни тартаарда ошондой быйылкы статистикада аял кишилер кордолуп атат, ажырашуу деген темалар көп жок да, мисалы үчүн. Жылда ушундай бирдекелер болуп турат да. А ошол учурда ажырашуулар көп болуп аткан. Мен биринчи трейлерин көргөндө ойлогом да, бул бизде бир ушундай бир окуя болгон, ошо окуянын негизи Ооба, мисалы айтышат баардыгы элечи, трейлер көрүп туруп, себеп дегенде трейлерде кинонун баардыгын берген эмеспиз да. Эгер баарын берсек элге кызыксыз болуп калат. Анан трейлерди кыскартып жасаганда элге ошондой ой келиптир. Ошондо ой менен келген көрүүчү аягында башка ой менен чыгышат да. Ал адамдын жашоосуна такыр тиешеси жок. Бул жалпысынан алынган. Жалпысынан угуп билген учурлардан алынган да. Чындыкка дал келбейт. Чындыкка такыр дал келбейт. Ооба. Просто ошол окуя окшош болушу мүмкүн. Мотив деп коет. По мотивам. Негизинен болуп калат. Ушул сыяктууга жакыныраак болуп калыш керек. Болушу мүмкүн, бирок именно болгон окуя негизинде деген тема жок да. Бул ошо по мотивам болгон, ошо ушул учурда аялдардын укугу тепселенип, аялдар кордук, зордук, зомбулукка кабылып атканын негизинде деп ушундай кылса болот да. Анан силерде мисалы азыр TikTok'то да бир жакшы бир тренд кетти. Силерге эң чоң плюс сүйсөң Арнистей сүй. Арнистей сүй деп. Бирок Арнист жана главный герой, өтө тиран. Өзүнүн эч нерсени карабай сүйгөн. То есть эч нерсени бирөөнө зыян келтирсе да өзүнүн сүйүүсүнө жеткенге умтулган бир каарман экен. Анан ошо элдерге дагы ошол экиндей сүй ошондой бол деген бир агитация чыгып кетти да. То есть бул силердин ойлогонуңуздардай беле, бул менин оюмча бул өтө деле туура көрүнүш эмес да. Негативный сүйүү үчүн башка бирөөнүн кандай десем, сүйүү үчүн башка бирөөгө зыяндык берүү мүмкүнчүлүгү бар. Жок, мисалы мындай нерсе да, ушул вопрос көп берилет. Адам бирөөнү жакшы көрөт да. Жакшы көргөндөн кийин ошол адамдан тескерисинче жооп алганда, ошол сүйүүнүн күчү негативге айланганда, адам бүт нерсеге барат да. Бүт нерсеге дайыр болуп калат экен да. Мисалы, жана сиз айтып аткан мисалы окуялардын мүмкүн мотив ошо болушу мүмкүн деп ойлойм да. Себеп дегенде Арнис айтып атпайбы? Сен меники болосуң, же эч кимдики болбойсуң дейт да. Адам ушундай нерсе менен чыгып калат да ошол моменттечи. А ошол ой менен до конца барып атат да. Ошол туура эмес. Ал эми айтыр. Кел чыкайсыздар. Мындай да, сүйсөң артистей сүй деген сөздүн бул аркасында көп тармагы бар да, айта турган ой. Адамдар сиз айткандай туура эмес жагын алып атышат. Жанагындай тиран болуп, жанагындай нерселерге барып ушундай сүй жок. Сүйсөң бир адамды эч кимге бербей, алмаштырбай, жүрөгүңдү бир адамга арнап, сүйүүңдү до конца аягына чейин чыга тургандай сүй. Деген гана маанини айтып атабыз бизчи. А биз жанагыл тирандай болуп, аны уруп, согуп, тияк-бияк кылып сүй деген жерибиз жок. Ошол ал өзүнүн сүйүүсү үчүн курмандыкка чейин барып атат да. Ошол нерсени айтып атабыз биз. Жок, анан мындай нерсе бар да, мисалы кыз баладан отказ кылып атат да. А эмне себептен отказ кылып атат? Бул аягына чыгып атат да. Аягына чыкты, экөө бактылуу болуп атат. Себеп дегенде баягы көп эркектер мисалы баягы ортодон мамиле токтогондо анын себебин сурабайт, тактабайт да, себеби эмне үчүн болуп атканынчы. Кет, все, сенден башка кыз калбай калыптыр деп кетип калат. А эмне үчүн ал кыз ал нерсени айтып атат?
ошол бул артист ошого жетип атат да максатыначы. Себеп дегенде билет Элиза артистти жакшы көрөт. Артист аны жакшы көрөт, билет. Бирок бир себепте бир күндө эле өзгөрүү болуп атат да. Ошол нерсени бул билгиси келип атат да балачы. Бул жөндөн жөн отказ кылып атканын ал билип атат да. Ошон үчүн до конца барып атат бала. Мисалы, эч качан кинодо мен сени апарам өлтүрөм деген нерсе жок да. Просто көрүүчүнүн оюнда ушундай болот деп өзүнүн бул жагында байгындай сценарий жазып алганда көрүүчү ошол менен баратат да. Азыр өлтүрөт деп. Деп тур анан аягында ошол жанагы азыр айтсам кинонун эмесин ачып койтам да. Чын дегендечи. Бирок кинодо андай нерсе жок. Ача бер эч ким айтпайт экен. Кинодо андай нерсе жок. Аны өлтүр анан тиги күчкө салып деген жок. Просто герой эмне себептен кыз отказ кылгандыгын билиш үчүн эле колунан келген жумшап атат да. Ал жагы туура. Бирок биз кандай болгон күндө дагы азыр модный бир сөз бар го. Эркекти абьюзер кылып көргөзөбүз. Эркекти абьюзер кылып көргөзөбүз. Анан аркасынан слоган кетип атат. Аринсте сүй деп. Демек бул жактан жыйынтыгын эмне келип чыгып атат? Сүйүүгө жетиш үчүн абьюзер болуш керек. Жок, абьюзер эмес. Мисалы азыр мындай бирөөгө мындай мамиле кылып койсоң эле абьюзер деген бир сөздү кармап алышкан да. Эмне ал абьюзер деген? Абьюзер деп Бул деген эми жанагы эгоисттин бир жаңы чыккан термини деп ойлойм мен оюмчачы. Эгоист адам өзүнүкүн бербейт, до конца турат, эч кимди укпайт, өзүнүн характерин көрсөтөт, өзүнүн ою менен гана эсептешет, башканыкы бир тыйын эме жанагы эгоист адам. Ошол экени жаңы термин экен да бул абьюзер дегенчи. Мен оюмча ушундай да. Бирок ошол абьюзер характеринин болгондугуна байланыштуу аягында билип атпайбы? Кыздын эмне үчүн отказ кылып аткандыгычы. Эгер ал бала абьюзер эмес, жөнөкөй бала болгондо, кыз отказ кылса, тиги бала аринс кете бермек, а кыз тигинин курмандыгы боло бермек да. Ал жагы да бар да. Көрүүчү ал жагында ой жүгүч керек да. Көрүүчү жанагы финалга чейинкисин айтып берип атат, а финалдан кийинки моментти эске албай атат да. А кийинки моментке эгерде аринс абьюзер эмес, лох болгондо, мисалы, анда кыз тигинин курмандыгы болмок да. Ошону эске албай атышат да. Эгерде кызда жанагындай нерсе болбогондочу? Анда болгондо. Анда кыз отказ кылбайт болчу да. Жок болмок. Чын анда аячы деген кино жок болгон. Анда кыз баладан отказ кылбайт. Комедия тартмак. Мисалы эме деген барбы? Сүйбөгөн кыз болбойт, сүйдүрө албаган бала болот дегенге кошуласыңар деп. Ооба. Эма баарыңар эле кошулуп атсаңар керек азыр. Демек силердин айткыңыздар келген ошол экен да бул жерде. Ооба. Эгер жакшы аракет кылса, любой жок, ошон үчүн айтат да. Аягына чейин чыгып, бала сүйсө алат дейт, кыз сүйсө калат. Кыз бирөөнү сүйүп атса, ал башка бирөөнү сүйүп атса, башкасын алат. Актуалдуубу? Актуалдуу. Тескери эмес, Тескери эмес. Мүмкүн да кыз сүйсө алып кетет. Жок, андай эмес. Бирок негизи мен деле угуп калган мисал үчүн Раматылык Чоогажынын деле бир баягы тамаша көй насаат сөздөрүндө, сабактарында ушундай айтып калган бар да. Эми ошончолук эле сүйүп атсаң, бара ачык айтып койсоң болот депчи. Кыз кишичи. Мен сени сүйөм, сага келинчек болуп берем. Сени мен балдардын атасы катары көрүп атам. Кел экөөбүз баш кошобуз, бири-бирибизди колдойбуз, турмушка чыгайын. Мен сени любой жерден колдойм деп мисалы үчүн кыз айтса, ошону бала туура кабыл алып, давай деп колун сураса, бул деле жакшы нерсе мисалы да. Бар да, бала жакшы көрөт, бирок айта албайт да. Аны кыз сезип турат да. Кыз сезип турат, анан баланын багы шак таштай албагандыгына байланыштуу кыз келип айтса, бала 100% кабыл алат. Күн бактылуу болуп кетиши мүмкүн. Мен ушуну айта албай аткам. Ушундай эле болот да. Көп учурда ошондой болот. Негизи балдар кыздар менен мамиле кылганда көбүнчө бир. Себеп дегенде азыр мындай нерсе бар да, бала биринчи кадам таштап айтса, кыздар тийишип атат деген баягындай жаман ойлор кетет да. Анан ошол мен жөнүндө ою жаман болуп калбасын деп бала ичиндеги сезимин айта албайт да. Коркот. Анан ушул тематикада сүйлөшүп атпайбыз, мен да бир нерсени кошумча кылып эле айткым келип атат да, темадан тышкары. Биз жанагы кинону тартып атканда героиняга беркил эме терс карман романтический ужин кылган жери бар да. Романтический ужин кылган жери. Анан бизде съемкада иштеп аткан кыздар баягы өздөрүнүн историяларына убакыттан пайдаланып, пока режиссер актерлор менен иштегиче мындай гүлдөрүн алып, анан мен жигитим свиданияга чакырды, колун сурагантат деп киргизип атышат да. Анан менде ошондой бир ой келди да. Негизи биздин эле кыздар эмес, жалпы эле кыздар кээде подружкасын колун сураса, же подружка турмушка чыгып атса, өздөрү мени кылып атат деп какой-то бир ага тийишип жүргөн балдарга мындай ичкүйдүүлүк кылам деп жазап алышат го.
менимче бир ушундай ой келди, ушул нерсе туура эмес окшойт депчи. Өздөрүнүн бактыларын теп атат булар деген ой келди да. Потому что искренне бирөө ошону жакшы көрүп, жакын арада мисалы үчүн ошого баягы өзүнүн мамилесин айтып, өзүнүн шактарын кылайын деп жүргөн бала ошол кызынан көрүп калды да, жанагы ал жөн эле нерсе да. Көрүп калды да, билейин, мунун башка жигити бар турбайбы деп туруп ал бала ал кыздан бурулуп кетип калат да. Тоскоол болбой эле коеюн буга депчи. А на самом деле анын эчтекеси жок, бирок ал өзүнө өзү бут тосуп атат да. Бул нерсе дагы жашоодо көп нерсе ойноп калат экен да, кыздардын бакыты үчүнчү. Ошон үчүн мен бул темадан тышкары кыздарга баягы оюндан от чыгат деп коет эмеспи кыргыздар. Ушундай нерсени кылбаш керек экен. Бактыгы кыздын бактысына дагы бул нерсе чоң влиять этет да. Ооба. Ошон үчүн оюндан от чыгат кыздар. Башталат баары майдадан дейт, Ооба. Байкабайт аны майдадан. Жакшы. Негизи Тасман сюжет кызыктуу болуптур. Көрдүңөрбү? Иә. Көрдүңөр да? Ооба. Тасман сюжети кызыктуу болуптур. Анан мындай бир суроо бар да. Биз дайыма бир эмнегедир байлардын баардыгын злодей кылабыз. Жөнөкөй жашаганды эме кылабыз да. Мисалы Добряк кылабыз да. Көбүнчө кино. Бул эми негизи биздин эмеде каныбызда бар да. По-любому биздин каныбызда бар. Себептен биз кыргыздар өзүбүздүн жакын, өзүбүздүн каныбызга жакын, өзүбүздүн менталитетке, када салтка жакын нерселерди кыла беребиз да. Анан баягындай голливудский уровеньдеги бир нерселер жазып алабыз деп туран өтпөй калабыз, атылып кетебиз. Жаштар сөзү менен айтканда. Эл кирбей коет. Банкрот болуп калабыз. Мен эч жак кино тартпадым, эмне келбейт? Жок. Биз өзүбүздүн менталитетибизге жакын нерселерди жасасак эл келет. Ошон үчүн, ошон үчүн бул нерсе биздин Байманаптан бери келген бар да. Ошол эле биздин жанагы казалчыларыбыз, акындарыбыз, ошол кезде монахчылар байлар алып келип алып, азыркы ырчыларды тойго алып келип ырдаткандай да, мисалы үчүнчү. Ошол кезде эмне деген легендалар байлардын астында ырдаган, байлардын кудаларынын астында ырдаган. Ошон үчүн ошол кезден баштап Байманап ана бай болуп келип, азыркы күндө богатый болуп калдык да ошочу. Бул нерсе биздин каныбызда бар, ошон үчүн биз ушуну көрсөтөрүп окшойбуз. Советтер менен келсе керек бул нерсе. Байманапты кулакка тартканда баардык байлар айылын баккан да, мындай карагандачы, айылын баккан, элин караган, өзүнүн караган дегендей. Анан Байманаптарды ошо кулакка тартканда, ошо баардык биздин китептеги мисалы каармандар, акындар, баардык кедей камбагалдын үй бүлөсүнөн жөнөкөйдөр. Баардык жакшы адамдарды кедей камбагалдын үй бүлөсүнөн. Анан кийин адабиятты окусаң деле баланча мисалы үчүн акын же баланчанчы комузчу деген тарыхын окусаң эле кедей дыйкан үй бүлөсүнө төрөлгөн. Кедей дыйкан үй бүлөсүнө өнкен, жөнөкөй жумушчунун үй бүлөсүнө төрөлгөн, мындай байдын үйүнөн чыккан деп бир ооба. Ошондон улам болуш керек да эми бул нерсе. Элге жакыныраак болуш үчүн демек, Эң сон, От мырза, сиз сөздө улантып калдыңыз. Сиздин өзүңүздө ушундай бир сүйүүгө жетпей калган, ушундай бир сүйүү менен ушундай күйгөн бир учурлар болду эле жеке жашооңузда. Бул проекттин как сценаристи катары жан дүйнөңүздөн да бир нерсе. Мен азыр эч нерсе деп айта албайм. Себеп дегенде мен семейный адаммын. Мен үйлөнгөнгө чейинки историяларымды айткандан алысмын дегерсиң. Анда мен айтам. Анда мен айтам. Эми жаш кезде болот да. Жаш кезде сонун нерселер болгон, мектептеги сүйүү болгон, студент кезде сүйүүлөр болгон. Ошо сүйүүнүн аркасынан анан ушундай нерселер болот да. Негизичи. Анан албетте сүйүүлөргө кабылганбыз. Анан ошонун аркасынан ушундай идеялар келип атат, ушундай нерселер жазып атабыз. Башыңан эчтеке өтпөсө эчтеке кыла албайт экенсиң да. Сапарымызда сизде кызыктуу болгон окуя болгон окшойт. Жок, баягы кино премьера кылып, анан кийин шапка деп коебуз го. Шапкада отуруп анан ошол Арнистин ошол характер жөнүндө сөз болуп калды да. Ошол неге анда, неге мындай дегенде ошол сценарий жазып ойлонуп атканда ошол канчалык бир пайыз алынган да. Арнистин жанагы мисалы бир кыйкыра моменттер бар го. Ошол моменттери бай ичинде адамдын баягындай бир бук болуп бир мындай кандайсы бир кыйналган учурда ошо кыйкырып чыгарган учурлары, анан кийин баягы сүйгө болгон туруктуулугу, ошол учурлар баардыгы ошол муга чейинки бир окуяларга байланган да. Ошонун негизинен жанагы жазылган да сценарийчи. Анан ошону айтып берип атсам, деп баардыгы деп ушунчалык катуу болду беле деп. Сиздин өзүңүз жеке жашооңузда. Ооба, ушундай бир пайыз бар да. Арнестин бир учурда бул айтканча мен деле азыр үй бүлө адаммын, бирок эми буга чейин болгон да жашоодо. Бир каттуу
сүйгөм бирөөнү. Кыргамчыларбы? Катуу сүйгөм. Катуу сүйүп анан баягы ичиңдеги энергияңды чыгарышты билбейм, эмне кылышыңды билбей анан ошентип алып эшикке чыгып алып чуркап бакырчумун да. Ошо Арниске окшопчу. Анан ошо сценарий жазаткан ушул жерин дай берип көрөлүчү кандай болот экен деп Арниске ошентип кыйкыртсак. Анда да болгон окшойт. Точно кыйкырып берди дебейсиң. Чындап эле. Ошо Бактияр Шашанович сонун тандап турсуңар, мындай каст. Өзүнүн ролун да мыкты чыгарыптыр, кандайча келип калды жана? Бул мен өзүнө айткандай Арнис бул аячыдагы мен Арнис деп коем, тиги Бактияр Шаршембаев Арнистин ролун бул лотерейдан утуп алды да. Кара кыздын агынан эмес багынан дегендейчи, чуркагандык эмес буйругандык дегендей. Негизи Арнистин ролуна башка бала тандалган. Ким эле ошол? Эми ал баланы айтпай эле коелу азыр. Өзүрбек эмеспи? Жок. Айта бериңиз, ачык айткын, айтчык айткын. Кенен Тиги ошол эми режиссерго жакты, ал бала фактурасы менен жакты да. Көп биздин өзү биз бакага чейин 2 геройду көрүп жүргөнбүз. Ооба. Анан бирөөсү тилекке каршы башка проекттен бошобой калып, бир себептер менен аны жокко чыгардык дагы, анан дагы бир персонаж таптык, бирок анын фактурасы мощный болчу. Чындыгында мощный болчу. айтсаңар, о ким мындай табышмактап. Жок, анан Балким ал адамга кичине тартыш болуп калбасын деп атабыз да. Эсче тут деп коебуз, айтчы. жок. Аны кадрдан кийин айтып беребиз. Анан ошол бала Элдерди айтып атса керек, өлдү го өкө айтып бербей. айтайын деп айтасың. Жок, айтпай эле коелу, эми ал адам жеке жашоосу да ал. Да, анан ошол кылбай эле коелу. съем кастингден өткөндөн кийин биз кинону баштадык. Биринчи күн болду. Эл катар тарелканын сындырып ушундай ырымын кылдык. Анан бала бизге биз ойлогондой болгон жок да. Ойноп бере алган жок. Актер беле? Актерлукка аракет кылып жүргөн, бирок окуган бала. Эмелерде ойнойт, тиги кинолордо ойногон, бирок эпизоддук ролдордо ойногон да. Анан ошондон көрүп, ар жак бер жагынан көрүп, анан Сапар айтып калды, ушул баланы давайчы мындай чоң роль берип, мындай чыгарабыз деди да. Жаңы лицо кылыпчы. Чыгарып ушундай нерсе кылып көрөбүз, эми кичине болсо да камерада түшүнүгү бар, андай мындай иштеп көрөбүз деп. Анан макул деп эме кылдык. Анан ошо биринчи күн ойногондо эле режиссерго жакпай калды. Анан Сапар мен ичте жүргөм, уюштуруу иштери менен. Мен чакырды. Анан келсем, мага айтты, бир ойноп берип көрчү ушу балага, балким сени копировать этип ойносун деди. Анан Сапар айткандай 2 вариантта ойноп берди мага. Анда дагы копировать эте алган жок да, хотя бы даже копировать этип көрсүн деди. Копировать эте алган жок. Бактиярдын ролу болсо, жана мен ойногон опердин ролу болчу аныкы. Мен жөн эле аякта продюсер, аткаруучу продюсер болуп эле уюштуруу иштери менен жүрүшүм керек негизи эле. Анан бизде ушундай форс-мажор болуп калды да, ушундай ситуацияга такалып калдык. Тиги бала автоматически чыга турган болуп калды, ага туура түшүндүрүп айттык. Өзү да күнөөсүн, күнөө эмес мындай. Ойной албаган моюнуна алды. Хорошо, силерди эме кылбай эле коеюн. Давайчы мейли келе деди. Аны жакшынакай узаттык. Анан кийин Бактиярды эртеси күнү алып келдик. Бактиярды алып келгенден кийин Бактиярдын ордуна эми кайра актер издеш керек да. Моментально. Анан кийин Карасам эле күзгө барып келди. Жок, анан Сапар, мен сен турсаң мен актер издеп не кылам, давай деди. Сценарийди билем. Экөөбүз жазганбыз. Тексттер уже мээңде бар да, кичине болсо дагы. Эми чын боло ал жакта сложный деле көп тексттер жок аяктачы. Анан ойной берейин десем, ойной бер дейт. Муну эмне кылабыз дедим. Анан эмне кылмак элең, жогот деди. Анан эми жашоо жыргал адамга жыргал экен да, курсак менен деле ишиң жок, жүрө берет экенсиң. Анан ошондой келгенде анан хорошо дедим, ойнодум. Но эми бир чети ал роль деле мага буйруп калганда Кудайга шүгүр, себеп дегенде аячы кино биздин өзүбүздүн жеке куржунубуздагы мындай тарыхта кала турчу тасмалардын бири болду да. Анан ошого мындай өзүм да тартылып койгонума рахмат, ишенич көрсөткөнүңө. Кол кармай шияктан. Ошентип эле болуп калды. А так мен деле мындай ал жакта деле ойнойм деген деле эмем жок болчу. Мындай уюштуруу иштери менен жүргөм. Анан ошо Бактияр ошондон улам бул аячы ролду мындай лотерейдан утуп алды да. Бирок Кудайыма да шүгүр, бизге ушул баланы берип койгонуначы. Анан Бактияр бир күндүн ичинде сценарийди окуп чыкты полный. Анан эртеси күнү келди, сурадык, эмне болду десек, жакты мага, жакшы экен дейт, окуя жакшы экен, жакты. Анан Сапар экөө иштеди, бир сыйра отуруп алып сценарийдин үстүндө, ушундай обед учурундачы. Кээ бир өзү жана өзү айткандай кээ бир нюанстарды мындай түшүндүрүп ар жак бер жак кылып анан
билбейм, режиссердун купулуна толду, биздин деле купулубузга толду, эл деле. Азыр мисалы үчүн биздин телефонго кирип туруп, биздин сторис менен Бакчардын сторисин карасаң, Бакчардын сториси көп аябай. Мындайча айтканда, Бакчар биз эмес, Бакчар болуп кетти да. Жакшы эми бул деле актер үчүн чоң эме да. Анан Бакчар деле өзү айтып атпайбы? Ал деле келе албай калды бир кандайдыр бир себептер менен. Анан Агай деген киного тартылды го. Руслан Акундун Агай деген киносу. Анан Агай болуп калдым дейт. Полный Агай болуп калгам дейт. Анан кайра наоборот бизге рахмат айтып атат да. Силерге рахмат, Сапар байке. Ушу киного мен тартканыңарга кайдимкидей мен уже айылга барсаң деле агай дешет дейт балдардын баары. Тияка барсаң деле агай дейт. Бирөөнкүнө барып калсаң деле кандай агай деп мен агай болуп калгам дейт. Анан могу аятчы келгенден кийин кайдимкидей агай мындай экинчи планга калды дейт да. Арнис аятчы дегенде мен кайдимкидей ушуну агайдан кутулганыма сүйүнүп атам дейт да. Эми ал деле актер үчүн чоң плюс да. Албетте, бир образга, бир ролго байланып калыш актер үчүн бул оңой нерсе эмес да, негизи чындыгына келгенде. Бул Арнис азыр сүйүүнүн символу болуп калды го дейм. Күйсөң Арнистей сүйүү болуп калды да. Мен деле кээде жадол Бакчардын эмелерин карап атам да жанагы. Эми биз Сапар экөөбүзгө кадрлар чынын айтканда маанилүү да. Анткени элдер любой жерин тартып кинотеатрдан киргизе берет да. Кээ бир моменттерди киргизбей туруш керек да. Кээде Бакчардыкын листать этип коем да. Момент жактарын бөлүшүп салган жокпу депчи. Биз дагы кинонун жаратмандары катары режиссер өзүнүн дагы талабы бар. Могуларды киргизбегиле деп айтат да сторискечи. Бирөөлөр бөлүшсө силер бөлүшпөгүлө депчи. Анткени себеби көп нерсени ачып койбойлу элге. Азыр оңой болуп калбадыбы? Бирөөнүн сторисинен эле полный клипти же кинону көрүп коесуң да. Некенчи. Ошондой болуп калбасын да. Анан карасаң кайдимкидей мен келечектеги күйөөмдү Арнистей болсо деп эметем деп ушундай кыздардын пост жазган кичинекей стористерге киргизип койгондору бар да. Базар жок деп коебуз. Ошол эми. Жакшы. Сапар мырза, сиз буга чейин жалаң комедия менен келгенсиз. Болгондо дагы мындай орусча айтканда добрый, үй бүлөлүк. Добрый жерин кошуп кетти. Ушундай комедиялар эле да сизге. Анан туруп эле абьюзер, тиран менен ушундай бир индийский сүйүү баяны башталды да. Анан мынчалык бул темага өтүүңүздүн себеби эмне болду? Ошо башында айтып кеткендей эле биринчи азыркы учурдагы окуялар. Анан экинчиден мындай нерсени айтып кетким келет. Мен баягы кыз менен апанын ортосундагы мамиле. Мисалы, жакында эле бир жаңылыктар чыкты, бир 10 күн болуп калдыбы. Бир кызды окуучу кыз экен, өзүнүн классташтары ушундай жаман ишке салып иштеп жүргөн да. Анан аны айтайын десе, тиги сүрөт тартылган. Могу сүрөттү көрдүңбү? Чыгарам дейт. Ушу сүрөттү апаңа жөнөтөм дейт да. Жанагы кыз апасынан корккондон тигилердин курмандыгы болуп жүрөт да. Жанагы кызчы. Ошондой окуялар бизде өтө көбөйүптүр. Мисалы, кыз жигит болуп сүйлөшөт экен. Сүйлөшкөндөн кийин бала өзүнө ушундай бир видеолорду, сүрөттөрдү чогултат экен да. Анан тетигинде ол Арнисте окшоп кетем дегенде, анан жанагы сүрөттү көрсөтөт да. Курчок. Үйдөн көрсөтөт. Эгерде сен менден кете турган болсоң, могу интернетке жары чыгат. Деп коркутат экен да. Дегенде кыз корккондон ошонун курмандыгы болуп жүрө берет да. Кете албайт. Айтканын кылып жүрө берет да. Айтайын деген ушундай учурда бизде менталитетпи же кандай билбейм, апа менен кыздын ортосундагы мамиле, мисалы кыз апасы айтат да, бир нерсе болсо моюнду жылам, өлтүрөм, жөн жүр, биз уят кылба. Ушундай тарбия берет да. Жок, андай эмес. Менин жеке оюм мүмкүн. Кызым жашоодо ушундай нерселер болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурда сен мага айт. Мен сенин апаңмын. Мен сени түшүнөм. Биз чогуу чечебиз, кандай маселе болбосун. Деп туруп жанагы кыз менен мындай сырдашып, жакын мамиле болсо, ошондой учурда биринчи келип туруп апасына ошол айтмак да. Айтканда кызды көп нерседен куткарып калмак да. Жок, бизде кыздар, балдар биз ата-энебизден коркобуз да. Бир нерсе кылып койсоңуз урушат деп коркконубуздан биз кайра ошол жаман нерсени
мындай көбөйтүп жүрө беребиз да, коркконубуздан байланыштуучу. Ошондой нерсеге чакыргым келет да. Кинодо көрсөң, өзүңөр көрдүңөр, мисалы ошол эле учурда ата-эне өзүнүн тааныштарын, баласына кыздарын сунуш кыла берет да. Биз ата-энесин тааныйбыз, тигиндей мындай жакшы ата-энесин таанıyт экенсиң, бирок сен баласын тааныбайсың да. Баласы кандай мамиле кылат, кандай жүрөт, кимдер менен жүрөт. Неге жүрөт? Ал баланы билбей туруп анан кызды, өзүнүн кызын дагы ушинтип тааныбаган бирөө курмандыкка берип атат да. Ошондой учурлар көп болот аткандыгына байланыштуу, анан дагы ушул идея келди да. Ошого мен айтат элем, ошо чакырат элем да ата-энелерге. Ошол кыздарыңар менен балдарыңар менен мындай сырдашкыла демекчимин да. Сырдашып сүйлөшкүлө, силер антип коркутпагыла дейчи. Бул жерге бир жакшы музыка керек да. Сапар айтып аткандай, аркасында музыкальный фон. Жо, мисалы мен да акыркы учурда мен өзүм көп угуп билип калдым, ошол баягы шантаж кылган адамдар көбөйүп кетти да. Мисалы канча убакыт экенин айта албай атам, интернетке дагы чыккан бир иностранец, башка бир улут биздин кызды ошентип сүрөттөр менен шантаж кылып жүргөн жаңылыктар чыккан да. Кыргызстанда эле ал. Ушунчалык көп да. Бул неге шантаж көбөйүп атат? Себеп деген ошол биздин кыздарыбыз ата-энелерине айта албагандыктан болуп атат да. Ата-энелеринен корккондугунан болуп атат. Азыр мен барып айтсам, мени урушат, менин моюнду жулат. А берки кылып атканы маанилүү эмес да. Главный билбесин. Ата-энеден коркуп атат да бияктачы. Главный билбесин деген. Эми бул нерседен мисалы үчүн эми кандай десем, биздин өзүбүздүн негизи ар бир өлкөнүн, ар бир улуттун, ар бир жердин өзүнүн менталитети болот да, өзүнүн эмеси болот. Анан кийин биздин өзүбүзгө тийиштүү менталитет ушул да. Биз ата-энелерибиз ушинтип эле чоңойтту го, көзүңдү чукуйм, өпкөңдү үзөм, башыңды жулам, мээңди чагам, анан көзүңдү да ушундай атаңа айтам, апаңа айтам депчи. Ушундай нерселер менен биз ошол нерселерден жүрөгүбүзгө, каныбызга сиңип калган да. Бул мисалы үчүн биздин каныбыздагы нерсе балабызга деле өтө берет кийинчи. Болот мырза. Буюрса сиздин азыр кызыңыз. Ооба. Анан бир мындай суроо да. Эртең сизге бир күйөө балаңыз келди дейли. Күйөө бала болом деп келди. Кызыңыз өз тандады, жактырды, сүйдү, бирок бала сизге жакпады. Ошондо күйөө балаңыз сизге колун сурап келсе, жогуңуз кандай болот? Бала жаккан жок сизге, көрүп турасыз балада эчтеке чыкпасын. Эми мындай да. Бирок кызыңыз ошону тандап сүйүп алды. Туура айтып атасыз да. Биз деле кайнаталарыбызга жаккан эмеспиз. Барып сурагандачы. Ал негизи любой нерседе болот экен да. Так. Любой нерседе болот экен ал кызын ушунча бапесте өстүрүп чоңойтуп, ушундай даражага жеткизгенден кийин аны жаккан бала сурап келсе делечи, ал атага жакпайт баары бир. Анан кийин бара-бара жагып кетет да. Экөөнүн жашоо турмушун көрүп, ошол бала сага жакпай аткан бала кызыңды бактылуу кылып атабы, кандай эметип атат, ошого жараша жанагы жүрөктөгү нерсе кой берет да. Мен келинчегимди баягы биринчи үйлөнгөндө үйүнөн алып кеткенде, үйүнөн узатышканда кайнатамдын эмеси мен жүрөгүмдө калып калган да. Взглядычы. Биз бата берип анан биз үйдөн чыгып атканда кызын бетинен өп, анан мен да кол берсем, кайнатам мен жаман болмойт, көзү менен карап туруп анан терезе жака бурулуп кеткен. Анан мен туугандарым айтканда, Куда антпеңиз, балдар үйдөн чыгып атат, жакшы эме менен узатыңыз депчи. Анан ошенткен. Андан кийин экөөбүз жашагандан кийин анан кайнатам үйүнө отко чакырып барып калдык да. Анан негедир бара албайм да, баргым келбей атат да кайнатам үйүнөчү. Жок, мындай эмне себептен баргым келбей атат? Жанагы взглядтан коркуп атам да менчи. Ошол взглядтан коркуп атам, анан өзүмчө бир кыздай болуп эле анан барганда бирок нормально, баягы нерсе жок. Кадимкидей эле бетимен өп, төргө отургузуп, кандайсың балам деп, мындай баягы нерсенин бирин көргөн жокмун да. Анан бирок ошентсе да жанагы взгляд по-любому мен өзүмдүн эмемде элесимде калды, жүрөрдү. Анан мен кызы болдум. Ошондо мага болгон кайнатам жана взгляд кадимкидей мындай жүрөгүмө чыгып кетти да. Көрсө ал нерсе бар экен. Балким эртең мен кызымды дагы турмушка узатканда, Кудайым буйрса, мен дагы балким күйөө баламды ошондой карайттырмын. Карайсызбы? Илайттырмын, мисал айтып атам да, мисалы. Эми анда биз чем ал адамдарга караганда азыр биз мындай өнүккөн заманда жашайбыз да. Азыр биздин ой жүгүртүүбүз кичине бөлөгүрөөк дегендейчи анан.
Эми бул кыздын тандоосу болуп аткандан кийин албетте мен эме кылбайм. Мен Эң негизгиси мусулман болсун, эң негизгиси кызымды сүйсө болду. Мусулман болбой калды. Эми ал болбойт да ал. мындай нерседен демек мен бул мисалы Алланын каалоосу да. Ооба. Эгер Аллах насип болуп калса, ал сен канчалык каршы болсоң деле өкө чогулат да. Неге? Себеп дегенде мен үйлөнгөндө менде бир эки тоскоолдук болгон. Биринчиси мен оштук болгом. Мен көлдөн үйлөндүм да. Бизде баягы сөз бар го, түнү түштүк деген сөзчү. Ошол нерсени эми жою максатында десем болот, же болбосо мүмкүн бул дагы тагдыр да. Көлдөн үйлөндүм. Анан ортобузда 14 жаш айырма бар. Келинчегимчи. Ошол эки нерсе тоскоолдук болгон да. Бирок Сен абьюзерсиң го дейсиң. бирок мисалы кайнатам, мен папа деп коем. Папам биз экөөбүз ушундай сунуш кылганда бир да жолу мындай каршылык көрсөтпөй, тескерисинче колдоп кызым мага турмушка берди да. Анан мен аны көп майна берген жокмун. Болот айткандай мен да кыздуу болдум. Кыздуу болгондо мен элестеттим да. Өзүмдү коюп көрдүм. Кызымдын ордуна келинчем коюп көрдүм да. Ушундай балага турмушка берет белем деп мен өзүмө сурай бергенде кечирип кой да. Мен бере албай койдум. Мен жүрөгүм жанагы макул болбой койду да. Анан мен папама айттым. Сизге рахмат депчи. Эгерде сиздин ордуңузда мен болгондо мен кыла албайт болчумун депчи. Бирок сиз мага бердиңиз. Бул деген алып кел кызымды. Айтайын деген эгер Аллах Таала насип кылып койсо адам кете албайсың да. Эгер буйрубаса, экөө канчалык деңгээлде бири-бирине дал келип туура болуп турса, ушунчалык күйөөлөр сен күйөөлөр катары көрөт адам ушунчалык сону болуп турса дагы экөө чогуу боло албайт эгер насип болбосочу. Мен ушундай ойлойм да бул теманы. Жок, ошо туура эле, ошол буйрук эле эң негизгиси. Анан эми кызым өзү тандап атса, бул нерсе негизи туура эле экен да. Ата-эне тандап берген нерсе болбойт баары бир деле. Бул миңдин бири да, жашап кетишчи. Коем ата-энелер уят кылбайлы антип эле мынтип эле деп. Анан бирок биздин үй бүлөдө да бар ошол нерсе. Ата-энелери макулдашып үйлөнгөн биздин бир туугандар да бар да, бирок жакшы жашашат. Бүгүнкү күндө баары сонун, эч кандай экиге бөлүнүп кеткен жок. Бүгүн 4 баланын ата-энеси дегендей сонун да. Бул миңдин бири. Анан кээ бирөө бар, эми андайды деле көрүп калып атабыз. Бала мисалы үчүн силер алып бергенсиңер, мен бул кызды албайт болчумун. Аяш атам кызын нафиг мага башыма жабамбы? Мен өзүмдүн сүйгөн кызым бар болчу. Же болбосо кыз айтат, силер Аяш атам баласына мени берип салып, мына силер күнөөлүүсүңөр. Мен өзүмдүн каалоом менен чыкканда мындай кордук көрбөйт болчумун. Антет болчумун, мынтет болчумун депчи. Бул нерсе эми жашоодогу бул фактылардын бири да. Ошон үчүн кызбы, балабы өзү тандаганы жакшыбы дейм да. Кандай болгон күндө дагы. Кандай болгон күндө дагы. Өзү тандаган. Анткени ал өзү эртең мисалы үчүн кыз үйүнө ыйлап келсе, инеси айтып коет. Өзүңөн көр, мен сени заставлять этип берген эмесмин дейт. Бала бирдеки болсо, өзүңөн көр дейт. Мен сага тигини сунуштасам болбой койгонсуң, өзүң алам дедиң, мына алдың, тандаган тазга жолугат. Кандай болгон күндө дагы ата-эне күнөөлүү болбош керек. Баланын өзүнүн чечими, өзүнүн эмеси. Бирок мындай деген нерсе бар го. Мисалы балдар ата-эне эмне үчүн каршы болот? Анткени кызга караганда кээ бир учурда ата-эне көбүрөөк нерсени билет да. Көбүрөөк нерсени көрөт. Алдын көрөт. Мисалы кыз балким жанагы сүйүүнүн көз сокур дейт го. Учурдагы ошол сезимдердин аркасынан көп нерсени көрбөй аткан болуп чыгар. Ал эми ата-эненики мындай муздак көз караш да. Ал ар жак бер жагын карап тереңирээк көрүп турат. Анан көрүп турган жерге кызым макул өзүң тандадың, ошол балеңе кете бер дегендей нерсе туура болбой калат. Мисалы эми ал болбойт анчалыкчы. Мисалы кыз жак тарапты айта албайм, бирок бала тарап мисалы бизде деле баягы балдарга ата-энеси тандап берет да. Ушундай бар го, могун кыздын ал дегенчи. Мисалы айтабыз да, ата-энеси андай, ата-энеси мындай десечи, мен ата-энеси менен жашамак белем, мен кызым менен жашаймын да дейт го. Мисалы бизде макал бар, апасын көрүп кыздын ал дегенчи. Ошол ушунчалык сону макал да. Апасы кандай болбосун, кызы ошондой эле болуп чоңоет да. Ошондой эле аял болот да. Ата-эненин ошол тандоосу бул эң туура тандоо. Эң туура тандоо ата-энесинин тандоосучу. Бул бала тараптан алганда да. Мен эми кыз болбогон үчүн ал нерсени азыр айта албайм да. Акылдуу болуп бир сөз сүйлөгүм келбей атат да. Эркек катары эгерде ата-эне бизге
моунун кызын ал, могу жакшы үй бүлөдөн тарбиялуу десе мүмкүн ойлонуп көрүш керек, карап көрүш керек. Себеп дегенде биз деле үйлөнөрдө ата энебиз сунуш кылган да, ушуну моунун кызын ал, моундай депчи. Анан баягы биз мүмкүн сууна кызыгабыз, анан башка дегендей. Мисалы турмуш курдук азыр мындай экен да. Кыздардын аты башка, кебетеси башка да. Бирок жашоо система бир эле экен да. Баягы мисалы бул менен мисалы жашабайм, ажырашам, башкасын алам дегендерге мындай айтат элем да. Сен кимди алба, кимди албай жашооң кандай болбосун, баары бир ошол жанагы система бир. Ошол эле аял. Конструкциясы бир. Аппарат бир эле аппарат. Ошол эле аял. Болгону аты башка, кебетеси башка да болду. Не кыласыңар, бирөөнүн тагдырын бузуп дейм да. Андан көрө ошол эркексиңби, алдыңбы, аманатыңды сакта, эркектик кылдагы жаша. Эгер ал нерсеге колуң келбей атса, башында үйлөнбө андачы. Эркек бол демекчимин ошондой адамдаргачы. Бирок антейин десең, мен айтмакчымын да азыр. Аппараттарында разныйлар болот. Жок. Жок, болбойт. Эркектер кандай разный болсо, кыздар деле ошондой разный. Эркектер разный деп ойлойсузбу? Эркектер биз разныйбыз. Биз абсолютно башка темага келип аячы жөнүндө сөз болот. Бүгүнкү тема үй бүлө темасы. Бул келин кайнына темасы келгенде. Албетте эксперттин нерси. Ошондой кылсак жакшы болот эле дейм да. Жакшы. Негизи чындыгында кайрадан анда киного бул эми да бар, бирок бул тема өткөзсөк кинонун көп моменттери ачылып калат. Ошон үчүн бул теманы коюп эле мында аячы жөнүндө сүйлөшсөк. Жакшыраак болот, Анда Кыргызстанга буюрса аячы жакшы көрүштөр айтып окшойтмун. Блин, өкө жамма шүмшүк экен деп. Бүт нерсенин баарын билет экен. Аячы ошо Кыргызстанга буюрса элге жакшы кабыл алуу болду, жакшы тарады. Андан кийин Казакстанга да болду, Казакстанга премьера болду. Ал жактан да жакшы болду. Анан мындай суроо, Казакстан менен Кыргызстандын көрүүчүлөрү аячыны кандай кабыл алышты? То есть айырмачылыктар болду, ушундай нерселер болду, өзгөчөлүктөр. Мисалы Казакстандын кино базарына деп коелу. Чыгарда биз ойлондук да. Биздин кино ал жака өтөбү деген максатта. Анан дегенде өзү суроо жооп таптым. Себеп дегенде алардын менталитети, када салты дейли биздикине окшош эле да. Казак, кыргыз бир тууган деп коебуз го. Окшош элебиз. Аларда болуп жаткан азыркы учурлар бизде да болуп атат. Биздеги аларга болуп атат. Ошон үчүн бизде кандай кабыл алса, андан да жакшыраак кабыл алды ал жакта негедир кинону. Окшош экен демек, Окшош. Мисалы, азыр неден байкасак болот? Ошол эле болот айтып кеткендей, Бактиярдын телефону тынбай атат. Уже аяшы болуп кетти бул жагычы. Буга чейин аячы болсо эми аяшы болуп кетти да. Өтө мисалы мага ал жерде биздин аяшы деген аккаунт бар. Ошол жерде тиги СММщиктер жазып койтур, неме койтур да. Режиссер деп мени отметка кылып койгон да. Анан ошол жерде мага өзүнүн оюн жазгандары көп да. Өзүнүн мисалы рахматын айткандар бар. Анан өзүнүн кинодо көрүп мен мындай элестетсем, мындай болсо жакшы болмок дегендер бар. Жакшы инсайттар келеби ошол жерден? Казакстандан көп келди. Ошол бизде кыргыздарда андай нерсе болгон жок. Мүмкүн алар баягы SS Pro аккаунтуна жазса билбейм, мага аз келген да. Биз негизи өзүбүз көп нерсени мындай ичибизден анализ кылган жакшы көрөбүз да кыргыздарчы. Көп нерсе сыртка айткысы келбейт. Эмоцияны чыгарбайбыз көп. Бирдек айткың келип атат, айта албайсың. Өзүң ичиңде калып калып, же бир жакын адам менен бөлүшүп коесуң. Чай ичер жазып койсуң болду да. Биздикилер көп мындай ачыкка чыгара бербейт да. Сториске чыгарып, кээ бир эле кыздар, балдар чыгарып калбаса, көптөрү ичинде эле калып калат да. Кийин мындай жолугуп калганда, кстати, мен өткөндө кинону көрдүм. Анан мондай деп кээде бетке айтып койгон учурлар болот да. Анын баарын баягы соц тармакка жарыялабай элечи. Туура. Мындай эле кылып койгондор бар бизде. Бирок эми негизи биздин команда үчүн, биз үчүн биринчиден бул баягы жараткандан берген белек деп айтсам болот.
Казакстанга чыгуу мүмкүнчүлүгүчү. Бизде биринчи жолу болду мындай нерсе. Бул биз үчүн жаңылык болду. Экинчиден чоң опыт болду. Казакстан рыногуна да чыгыш кандай болот экен, эмне болот экен. Баарыбыздын ичибизден сапарга аябай көп эме болду да, мындай жүк болду да. Мындайча айтканда. Анан эми баягы руль сапарда болгондон кийин бул көп нерсени өзүнүн мойнуна алып, анан эме болду да. Бирок мен эмнени айткым келип атат? Өзүбүздүн кыргыз көрүүчүлөрдөн өтөр эч нерсе жок бирок. Кандай болгон күндө дагычы. Биз ошол адамдарга тартабыз да. Кыргыз көрүүчүлөргө тартабыз, эме кылабыз. Анан Казакстан ошо биз үчүн чоң жаңылык болду. Анан алардын бизге берген жаңы сапар айткан нерсеси, булар бизге дагы чоң мотивация берип атат да. Дагы рынокты чоңойтсок болот экен. Жеке эле өзүбүздүн рынок эмес, Казакстанга, Өзбекстанга, Россияга дагы чыга турган масштабный фильмдерди тартсак болот экен деген мотивация болду биз үчүнчү. Бул да кубандырат да биздичи. Анан биздин көрүүчүлөр элечи. Сапар мырза, тасмага канча каражат кетти? Азыр мен эмени калькулятор күйгүзүп алайын. Канча каражат? Жакшы эле. Мисалы буга чейинки тарткан кинолорубуздун экеси деп койсок болот. Ачык айтып бересиз. 40 миң. 100дүн нар жагы. 100 миңден ары кетти. Ушундай. 150. 120. Одан кичине көрөт. 130. Ошо 150ден бери жагы дегендей. Жылыктай кетиптир да, ушундай эле кетти. Касыбыз бор кандай болду беке? Бир жумада актадык го дейм. Бир жумада Кыргызстандан эле буйрса. Кыргызстандан бир жума. Калганы буйрса берекесин берсин. Азыр деле. Азыр болду. Негизи Казакстанга деле чыгып оңой болгон жок чынында. Эмне кандай кыйынчылыктар болду ошол? Эми ал жактан эми азыр биз каждый детально деле айта албайбыз. Эми ал жакта жанагындай бизде өзүбүздө продюсерлер ассоциациясы бар да. Мест аласың дегендей, ал жакта да мест алыш керек. Андан кийин котормо жагы бар. Мисалы үчүнчү, могу казак тилине котордук. Ал жакта которгон команда иштеди. Мисалы үчүн алардын гонорарын бердик. А биякта болсо бизде котормо деген тема жок да. Мисалы үчүнчү, ошондой тема, ал жакта да реклама, Кыргызстанга кандай реклама кылсак, Казакстанга ошондой эки эсе реклама кылдык да. Себеп дегенде ал жакта кичине бизге караганда кымбатыраак. Качет да. Себеп дегенде команданы алып барып жаткызып, тамак аш эле канча, ошончо алардын барып иштеп берген гонорары канча. Ортодо жанагы уюштуруу иштерин кылып жүргөндөрдүн гонорары, кино чыкканга чейинки эле акча аябай көп кетип калды да. Ошондой нерселерди биз башында эске алган жокпуз да. Биз мо Кыргызстанда көрүп эле, мындай. Иш жүзүнө келгенде, мына айтып атпаймынбы? Айттым, капельница сайдырайм, эмне кылайын депсем, мен өтүп кетет го деди. Кичине чыдап туралы депчи. Ошол. Жакшы. Казакстанда буюрса, ал жактан дагы буюрса ийгиликтүү болду, элдер көбүрөөк. Жакшы эле, буюрса жакшы эле. Эми азыр 12-сине чыктык. Сентябрдын аягында отчет келет. Анан көрөбүз анан канча. Анда эфирге чыгарасыз. Бир болгон. Бирдем ала келгилемби? Жакшы. Тартуу учуруна бир аз кайтып келели. Тартуу учурунда кандай кыйынчылыктар болду, кандай кызыктуу учурлар болду? Баягы ошо съемка учурунда ушундай кызыктуу учур болгондо, блин, ушуну сөзсүз эфирге барганда айтам дейсиң дагы, эфирге келгенде Жок. таппай каласың го. Чындыгында. Бирок бир өтө мындай маанилүү момент болгон. Азыр эстей албай атам да. 2-3 жолу ушундай сурашты интервьюдан. Эстей албай койдум. Кайсы момент эстей албайсыңбы? Бир өтө Эң кыйын сөбүчүнү күндө эстеп койгуңуз, ошол эле. Мисалы көбүнчө ушундай болот, съемка процессинде өлө кыйналасың, анан кийин карап ойлоп көрсөң кызыктуу окуя айланып калат да, ал элечи. Андай эмеспи? кыйналган бизде. Бардыгында эле кыйналдык, бардыгы эле жеңил болду десең деле болот. Ооба. Бардыгында кыйналдык. Биз баягы буга чейин үй бүлөлүк кино комедия тарткандыгыбызга байланыштуу биз бир особняк алабыз дагы, ошонун ичинде талкалап чыгып кетебиз да. Анан бул драма жанрында бир аз көчөдө. Көбүнчө өзүнүн историям бар, көчөдө да. Ошо көчүп тартып анан бир аз чындыгында кыйналдык. Анан мисалы кинодо көрдүңөр, баштан баштап аягына чейин напряженный да. Ошондой учур болду. Актрисабыз мисалы баштан баштап аягына чейин ыйлайт. Ооба. Ыйлап эле өтүп кетет. Биз ошону тамашалап атабыз, тиги казак тилине которгондо ошо главный героиняны которуп аткан кыз. Мен таскасы чыгып кетти, ошо кетти азыр эле ыйлай берип, тигини котором депчи.
ошондой эле убакыт таскасы чыкты болуш керек деп өткөндө күлүп атканбыз. Күндүн ысыгында тарттык. Чындыгында күндүн ысыгы мындай Саратан деп коет го. Жайдын Саратанында тарттык. Ачылган суулар жарым саатка жетпей ысып кетет. Жарым саатка жетпей ысып кетет, мисалы үчүнчү. Анан көбүнчө шаардын четинде тарттык, тамакты шаардан алып келебиз. Күнүн ысыгында тамакты ачытып албаш керек, бузуп албаш керек. Ошондой учурларды аябай кылдаттык менен карап аттык чындыгында. Эң негизгиси ошол бизде күндүн ысыгы да кыйналып аттык, чынында кыйналып аттык да. Сууларды улам муздак алып келебиз, муздак алып келгенден соң жарым сааттан кийин ысып калат, ичпейт аны эч ким. Кайра жаңы алып келебиз, ушундай нерселер менен күндүн ысыгы менен. Мен эстедим экен. Кинонун аягында жанагы антагонист аткан жери бар го, ок тиген жеричи. Анан ал жерде жанагы неме бар да, пиротехника бар да. Адай кам бар. Анан биз жыргап тигини атып жыргай бериппиз да. Съемка бүткөндөн кийин карасак, ошол жерде потолок жапыс болчу да. Потолок аппак экен. Бүт краска экен да. Потолоктун баарды краска болгон да. Анан биз эми ал жерде сүйлөшкөндө эми краска болот деп биз неме кылган эмеспиз, билген эмеспиз да. Анан эми кантип айтабыз, не кылып айтабыз деп тиги неме хозяйкасына анан ойлон анан балдар бар айтышты. Айтышканда хорошо жигиттер эми акырын ремонт кылып берип кой деди. Мен бир таанышыма чалдым, ушундай кам болуп калды, алмаштырыш керек болот, ушу бир эле жерин десек. Ал айтты, краска кетпейт деди. Анын үчүн гипсокардан кесип туруп башынан коюп чыгыш керек деди да. Дегенде кое турчу деп башка бирөө чалсак, ал нары эле кылып коем, бир 3 жолу краска берсем бүтөт. Мынанча болот деди. Хорошо дедик, аны чакырдык. Ремонт кылды. Краска чыгып калат. Краска кара чыгып калат. Анан ошентип жанагы жерди потологун полный сыйрып туруп бүт башына. Тиги арендага алган акчабыздан калпачан 4 эсе расход кетти да тиги жерге. Почти бир комнатаны ремонт кылып бердик да. Ушундай болду да. Анан жана каскадерга кийин айтып койбойсуңар десем, ал деле баягы мисалы атканда кыймылдаганда чачырайт экен да, үстүгө карапчы. Ошондой бүт бар талкалап. Эң кызыгы ал үстүгө анан жерге барсак баардыгыбыздын носкилерибиз кыпкызыл, көрсө баластардан бери жанагы чачырап турду да. Мындай чачырабайт экен да, көзгө көрүнүп чачырабайт экен. Ал жана брызги шампанского деп коет го, мындай чаң сыяктуу болупчу. Фонтан наметкенде эмеси келет го, кичинекей эмелери. Ошондой болуп чачырайт экен алчы. Бүт ошондой болуп калыптыр ал. Ал краска үстүнө краска кылсаң, краска ургандан тик кызыл кайра сыртка чыгып кала берет экен да. Аны болсо мындай 4 чарчы кылып кесип туруп, ошо жерин обою бирдеке экен, алып туруп кайра ошо жерге материал чаптап койсоң болот экен. Ошондой кылып жасап койгон десек, тиги туура эмес үчүн потолокту полный сыйрып салып. Сиз айтпадыңарбы деп койду да ишечи. Билинип калат экен да, баягы мисалы бир жерин чаптасаң, жана общий кылышка туура келип калды. Ал жерде баягы 5 жолу атылганда, 5 жак чачырганда баягы майрам болду да. Ошентип расходторубуз кете берет экен. Ошол жери мындай чындыгында съемкада сложный эмес, съемка бүткөндөн кийин аны жасаш сложный болду да. Жакшы, кызыктуу моменттер болуптур. Так, эми мунун аркасында көпчүлүгү бул тасма чыккандан кийин кайрадан Аячы 2 чыгабы, Аячы 2 тартылабы деген суроо талап көп эле болуп атат. Жаратуучулардан бир сурап көрөлү. Аячы 2 чыгабы? Жок. Чыкпайт. Жок. Точно. 100% биз башында жазганда экисин ойлогон эмеспиз. Анан эми көрүүчүлөр талап кылып атат, бирок көрүүчүлөргө биз Аячы бирчелик мындай кино тартып албай калышыбыз мүмкүн да. Ал бир менен бүтүш керек ал. Ал кино бүткөн. Ооба. Негизи бизде мындай нерсе көп болуп кетет экен да, байкашыма караганда. Биринчи киноң жакшы тепсе, жана Сапар айткандай, акча чогултам деген таризде экинчисин тартып ийет да. Негизи жакшы кино болсо бир менен эле калтырып койгон жакшы да, мындай өзүнчө эле бир кино кылып элечи. Эгер ошончолук Аячы 2-ни тарткың келип атса, дагы башка историяны ал, ошого окшогон. Анан башка жеме менен дагы ошого ушундай кылып туруп байкачы деп, карачы деп. Менде бир ой келип атат да, быйыл ушу мурдагы жылдар ушундай нерселер көп болду, аялдардын укугу, зордук зомбулугу боюнча. Айтпады аны. Анан өткөндө
өткөндө тигил эмени жанагы кыргыз стендаптан көрүп калдым. Аялдардын укугу деп атып, эркектердин укугу тебеленип атат. Анча да эмдиги жылдары эркектердин укугу тебеленип кетчү деп болуп атат. Анан башталып атат мындай. Балким эркектердин укугун коргоп бир кино тартабызбы? Скөл кинотеатрына актерлор менен жолугушуу кылдык, Караколго барып. Анан чыгып барасам бирөө чакырды, беркедеди. Сен бир эшер, мен бир аз градус бар экен. Себети болуп турбу? Анан акыркы кино учурда аялдардын укугун коргогон кинолор көбөйүп кетти. А эмнеге эркектердин укугун көргөн кино тартпайсыңар деди. Менин мына укугум тебеленди дейт. Менин аялым таштап кетти дейт. Балдарыма жолукканга мүмкүнчүлүк бербей атат дейт. Неге биз жөнүндө кино тартпайсыңар деп жана байке нааразычылыгын айтты. Анан карап туруп, эми ал байкенин азыр өзүнүн ички жан дүйнөсү ошолдой болуп атканына байланыштуу мүмкүн ошол нерсени каалап атат. Мүмкүн чындыгында ошондой окуялар бардыр, эми аны шашпай ойлонуп көрөбүз дегендей. Бирок жанагы баягы 2-3 деп тартып атышпайбы? Эгер чындыгында идея жакшы болуп, история болсо тартыш керек. Тартыш керек колдон келсе. Бирок биздин аячын экиси жок. Ал мүмкүн эмес да. Жакшы. Үмүтүңөрдү үзгүлө деп айтам дебейсиңби? Үтпөгүлөчү деп. Жакшы. Буга чейин кайнене, келин, ушул тема, ушул тармакта мисалы көп эле тасма тарттыңыз. Ушул тармакта дагы улантасызбы же сизге мындай жанр өзгөрткөн жактыбы? Жок, эми неге тартпайм? Тартам. Дагы көп сценарийлерим бар, көп айта турган. Мисалы, баягы айтышат да, окшош депчи, эми немеси окшош болгону менен ар бир кинонун өзүнүн айта турган ою бар да. Мисалы, ар бир продакшн фильм тартат, комедия тартат, ошол эле ужастик, ошол эле мисалы драма деп коелу. Ар бир кинонун өзүнүн айта турган бир ою бар да. Анан окшош деп койгондон алысмын да. Ошол сыяктуу эле мисалы жакшы экен, бирок баягы башка жанр тартып, себеп дегенде биринчиден драмага өткөндө өтө кыйналдык. Себеби сценарий жазып аткан учурда комедиялык элементтер кошулуп кетип атты да. Ток. Бул драма деп туруп анан жанагы немеден чыкпаганга аракет кылдык. Эми аз драмадан комедияга өтүш бир аз сложный болушу мүмкүн деп атабыз. Эми билбейм, мүмкүн кайра эле кирип кетебиз. Буга чейинки драма сиздерде лабис болгон, э? Бул эми мелодрама Бул деп драма койсок эмес, болот. мелодрама болгон да. А бул драма триллер болуп калды азыркы жанр. Ошон үчүн тартам, күтөсүңөр. Көрөсүңөр дегендей. Дагы сонда дагы мындай үй бүлөлүк кино комедия менде дагы жазып койгон, ойлонуп койгон идеялар бар. Сонун. Болот мырза, сиздерде кандай жаңылыктар болду? Сиздерде буга чейин актер болдуңуз, режиссер болдуңуз, бул жакта продюсер болдуңуз. Эми дагы кандай пландар бар? Эми мен баягы өскөн сайын көп нерсени адам эме кыла берет экен, эңсей берет экен. Баягы болуп турса, эмнеге жаман өзүңүз айткандай буга чейин актер болдум, андан кийин актер сценарист болдум, андан кийин актер сценарист режиссер болдум. Азыр болсо актер сценарист режиссер продюсер болдум. Эми кыргыз фильмге директор болсомбу деп атам. Ана маданият министрлигине, маданият министрлигине барсамбы деп атам. Пландарым ушундай да. Чындап, тамашасы жок. Ооба, тамашасы жок эле. Болуп турса эмнеге болбосун. Биргеликке жашоодо, тем более маданиятта кызмат кылабыз. Ушул үчүн окуганбыз, диплом бар. Ошондой акырын-акырынан өйдөлөй береличи анан. Өзүмө жакпаган каналдарды жабам деп берсең, тамаша. Эми бул тамаша катары айтып атам. Негизи ошол мен эми азыр мындайча айтканда киллермин да. Ким нанимать этсе бара берем дегендейчи. Анан бул жакта негизи мурда Сапар экөөбүз иштегенбиз буга чейин. Ортодон бир продакшнга договор менен барып келдим 3 фильмге. Ал жак бүткөндөн кийин Сапар экөөбүз кайра иштеп баштадык, договор кылып экөөбүз мындай договор кылганда кагаз түрүндө эмес, мындай кайра экөөбүз чогуу иштейлик, эме кылалык деп. Кудайга шүгүр азыр 2 кинону чогуу тарттык, Жеңе менен Аячыны. Анан эми дагы болсо бир кинону
баштасакпы деп азыр идея ойлонуп атабыз. Анан ортодон болсо мени башка киного как актер катары чакырып атат. Анан Сапар досум менен кайдымкидей эле эми бул продакшнда бул директор да жетекчи. Анан мага уруксат бериптир азыр мен бир продакшнга барып бир 15 күн ашып кетсе 20 күн жанагындай майда чүйдөлөр менен 20 күн съемка болот экен, ошого барып келейин. Ага чейин сен ойлонуп тур, могу аячынын эмелери бар, отчеттору бар. Ошолор деле убакыт алат да. Ошолор менен болуп тур, мен барып келейин. Анан барып келгенден кийин кийинки кино тасманы баштайлы деп атабыз. Уруксат бергенсиң, э? Мен ошо эфирден айтам да, кийин мына бергенсиң депчи. Анан ошол негизи Кудайым буйрса Сапар экөөбүздө көп пландар бар астыда. Анан жана семейный тема боюнча дагы бар. Совместный дагы бар көп адамдар менен. Эми анын баарын азыр боло электе айтпай туралы, ошо акырын кете берели. По плану келтабыз буйрса. Жакшы. Баары по плану, Кудайым буйрса, анан алдыдагы эмгектерден эми өзүңүздөр көрөсүздөр да кандай иштер болуп атат. Өз чыдамсыздык менен күтөбүз буйрса. Баса бардык ошол Сапар байкенин кинолору этномедиада бар. Кайнене, жеңе, башка бардыгы, кино келин жөнүндө бардыгы этномедиада бар. Сатып алып каалаган учурда көрсөңүздөр болот. Ооба, как раз жеңени көрсөңүздөр болот, жаңы кино. Мында ойлоп көрсөмчү, Сапар байке, бул жакта сиз канча тасма тарттыңыз, бардык үй бүлөк тасмалар. Бир жакшы нерсе барын билдирип эткен да. Бул эмне? Бул кассалык ийгилик. Бар тасмаңыз мыкты тасма болуп, элдин сүймөчүлүгүн жаратып, кассадан жакшы эме таап келет. Анын сыры эмнеде дегендей. Ох, сырым. Эми мисалы буга чейин мен кино тармагын 2002ден бери кино тармагына жүрөм. Башында ошол баягы Үкү тобуна келип, Кызыча программасына жүрдүм, башка болдум дегендейчи. Анан мен өзүм калагандай кино тартып баштагам башында. Өзүм калагандай 2-3 кино тартып, 2-3 тең провал болуп. Кайсы кино бар? Бул 1+1, Сүйүү бийи, анан да Байланыш деген кинолор биз тарткан. Байланышты Кобрат менен тартканбыз, ошондой проекттер болгон да. Булар эми баягы өзүбүз калаган проекттер болгон да. Кийин ошо проекттерден банкрот болуп, ошол 2013-жылы ошол 1+1 деп фильм тартып 800 000 сом расход кылып, 70 000 сом прибыль көргөм. Ошол кинодончу. Анан жашмын ушунчалык катуу тийген, ал кинону үйүмдө кредитке коюп, ошол учурда 2013 30%дан алган экенмин кредитти. 30% экенин эле түшүнбөйм. Акча береткен десе кызык алып алгам да. Ошон банкрот болуп, анан кинодон көңүлүм калып, Россияга кетип, Москвада мигрант болуп иштеп 2 жыл анан карызымды кутулуп, анан киного кайтарда ошо рынокты өтө анализ кылдым да. Кандай кино элге өтөт? Кино эмне үчүн эл кинону көрөт? Кинону кимдер көрөт? Ошол анализ кылып отуруп, анан кийин ошол семейный жанры тандагамын да. Тандап, анан ошол учурда Нонем командасы балдар менен Бунт деген кинону тартып көрөлү деп тарттык. Тартканда элге өттү ошол киночу, элге жакты. Ал проектте мен жөн эле режиссер болчумун, продюсерлер башка бирөөлөр болчу. Жакшы касса кылышты да. Андан кийин ойлонуп тур, анан кийин Кайнене 1-ди тарттык. Ал биз ойлогондон чоң касса болгон. Ошондо 2018-2019 жылдын мындайча айтканда жылдын эң кассалык киносу болгон да. Канча таптыңыз эле? 2018 экен. Жакшы эле. 400. Ошондой тегеренде болгон да. Жакшы тапкан да ошол кино. Ошондон кийин анан бүт үй бүлөлүк кино комедия тартып келе берем да. Мисалы башка адамдар айтат да, эмнеге эле сен ушундай кино тартып бересиң келин кайне темасында? Себеп дегенде мен көп жолу күйгөмүн да. Мен кайра дагы күйгүм келбейт да. Мисалы 4 адамга мен ошо доказать этем же, 4 адамга мен мындай башка жанр тартам деп этпей эле ошол эл көрүп атат. Бул жакшы тасма. Жакшы тасма болгон үчүн эл көрүп атат да. Туурабы? Сөздүн башында бир айта кеттиңиз эле да. Бул канча дагы аячы, бул экспериментальный тасма деп. Бул жактан биз пайдасына үмүт өткөн эмеспиз деп. Ооба, анан ошол мисалы ошол Жеңе киносу дагы жакшы касса алып келди.
жеңе кино жашка салып келди. Канча? Баа цифралык тактак эле. Жок, цифр анан Сени бирөө жөнөткөндөй го, ушулардан барып билип келчи дегендей. Бул жака келген Ошол. кененге ачыга айрым. анан жеңе тасмасы жашка салып келгенде биринчиге жеттиби? адан ашты го дейм. Мисалы менин касса кинолорум мен кечеди жашыраак ой жигит көрсөм, Келин темир эмес менен жеңе экен да. Келин темир эмес эң жаш, андан кийин жеңе да. Анан ойлондук да, мындай кылалы дедик. Ошол бир жанр өзгөртүп көрөлү, эксперимент кылып. Эми күйсөк күйөлүп, канча кетсе кетсин. Акча бар да. Акча бар. Акча бар. Менин группалаш кызым бар. Зарема деген Асаналиева, Туңгуч театрында окуган, жана Бос салкында Анаран ролун ойногон кызчы. Анан аячын жеңеден кийин сразу аячын баштадык да десек, мага жазып ийиптир. Болот, акчаны каяктан алып атасыңар силер? Же банк грабит эттиңерби депчи. Таң калып. Анан мен айтып коюм, кино тартсаң акча кетпейт депчи. Бекер эле тартабыз, камерабыз бар деп. Анан ошондо мындай кеңешип бир эксперимент кылып көрөлү. Эми мисалы кино ансыз деле баягы карта сыяктуу билбейсиң кандай болот, бир көрөлү деп туруп, чындыгында мен үмүт кылган эмесмин акча жагын. Мүмкүн элге бир жакшы бир кино сунуш кылып көрөлү, жанагы айтып аткан көйгөйлөрдү көтөрүп, мүмкүн ошол кинону көргөндө адамдар бир өзгөрүү болор деген максатта тарттык. Анан биз айтып аткандай, жана айтып атпадым беле, башка биз проект бар болчу депчи. Ошол аячыны прокатка чыгарып коюп эле башка проектке даярдамакпыз. Анан аячы биз ойлогондон жакшыраак эл жакшыраак кабыл алды. Кабыл алгандан анан тиги проект токтоп туруп эле мындай бул аячыны дагы артынан түрткүлөп реклама кылып, ошону жардам бердик прокатта жакшы болушуначы. Бирок эми негизи кандай кино тартсаң делечи, касса үмүт кылгандан коркосуң да. Себеби биз адамдар баягы ой менен көп нерсени кылып алабыз да. Азыр могу кино тартсам, момча түшсөм, мондай нерселерди бүтүрөм, мондай нерселерди кылам, олар сатып алам дейсиң. Ал фильм даже не только что сага касса эмес, сен даже кетирген расходуңду чыгарып бербей койсо, мындай жүрөгүң сынып каласың да. Бул өтө жаман нерсе да. Анан кандай кино тартпасаң деле, Сапар айтып атпайбы? Үмүт кылган эмеспиз депчи. Бирок кандай кино тартсаң деле, ошол касса алып келе турчу кино тартсаң деле, хотя бы кетирген расходумду актап берсе дейсиң да. Күйүп калбасам экен деп ойлойсуң да. Нар жагын бергенде шок болосуң. Өзүңчү. Ошон үчүн бул кинодагы чынын айтканда баягы шоу бизнес болуп атпайбы? Шоудон бизнес кылып атпайсың. Анан бул жанагындай эле покер сыяктуу эле да. Саласың, утасың же утуласың. Же өзүңдүн салган ставкаңды алып кетесиң да. Ошон үчүн бирок биздин бир жакшы бир кесиптешибиз бар, кино тармагында иштейт. Ошол айткандай, башыңарды ооруп не кыласыңар? Тебе турган кино тарткыла болду. Дегендей. Тебе турган кино тартканга аракет кыласың да, бирок кандай болгон күндө дагычы. Мисалы ар бир коммерческий продакшндар да. Ошол акча салганда, ошол акчаны жок кесе салышат да. Бул акча жок. Мүмкүн пайда болуп калса жакшы болот, болбосо ошого макулмун деп акча салат да. Анан жаңы кино тартам деп аракет кылып аткандар, жаңы продакшндарга совет берет элем да. Бизнес катары көрбөлү депчи. Себеби башка кинолор жакшы болуп атат, биз да ошондой болобуз деп туруп, мисалы инвестордон или дагы спонсордон же дагы бир нерсе кылып туруп, акча алып туруп кино тартат. Кино өтүп кетсе жакшы, өтпөй калса сынып калышат, жанагы каражатты ордуна коюш үчүн кыйналып калышат да. Ошон үчүн бул акча, бул нерсени баягы салатын акчаны жок деп эсептеп салган жакшы да. Эгер ошого күйүп кетсе дагы мындай кыйналбай кайра расчет алып салат. Азыр салсам, эгер күйбөй калса мен бул жактан коюп берем. Мүмкүнчүлүгүм бар. Эгер коюп бере албасам жок, салбай эле коюйн деп ойлонуп иш кылса жакшы болмок да. Бизде да кинонун көбөйүп кеткен себептердин бири да ушул да. Постоянно кино рынокто иштеп келгендер бар. Жана базарда постоянно товар сатышат го, жолун билет. Аптайыктар. Жолун билет. Каяктан алып келет, канча убакыттын ичинде товардын срогу өтүп кете электе сатыш керек, кандай жолдор менен клиенттерге өткөрүш керек билет да, мисалы үчүнчү. Бул кинодо деле ошондой да. Кинону кайсыл убакта тартып чыгарыш керек,
канча акча салыш керек, кандай тематикада тартыш керек. Уже мисалы үчүн Сапар айтып атпайбы? Ошол сыяктуу билген адамдар бар да. Ошолорду көрүп, мен дагы кином тебет, мен да кином укмуш каражат алып келет деп ойлонбой курнамыз менен иштеп алгандар бар да. Ошол себептен да кинолор көбөйүп кетип атат. Туура көбөйүп кеткенин бир чети жакшы, конкуренция көбөйөт, көптөгөн тематикадагы кинолор тартылат, бирок аркасы жанагындай банкротствого келип калганда, анан акырын чекеден өздөрү кете берет. Анан кийин ал действительно кино тартканга жаралган баладыр балким. Анан ошондой балким туура эмес кадамдардан банкрот болуп калса, ал ошол менен өмүр бою киносун жыйыштырып коет да. Ошон үчүн бул жакта өтө кылдаттык менен, өтө этияттык менен иш алып барыш керек. Бул кино оюнчугу эмес да. Кино оюнчугу эмес. Бирок эми баягы ниет деп коет го, жакшы ниет кыласың да. Эми тартып атканда мисалы жанагы ошол акча салып аткан акчага жок кесе деп банкрот болсом да макулмун деп саласың, бирок бул жагында, жүрөгүнүн ар жагында үмүт бар да. Бар үмүт бар да. Ошол болуп калса экен депчи. Ошон үчүн мисалы баягы ишенич жок, коркосуң, тобокел да. Тобокелге барам деген адам, киносуз жашай албайм деген адамдар сала берет, күйсө кайра акча таап кайра сала берет, кайра бир киносу өтүп кетет. Ошончо мисалы болбой калган кинонун акчасын бир кино кайра жаап коет дегендейчи. Ушундай бул кино ошон үчүн базар деп коет да, кандай. Ода нерсе сындырып коет да, мисалы үчүн. Сапар деле алма сатып атат, мен деле алма сатып атам да. Экөөбүз чогуу эле бир жерде отуруп алма сатып атабыз. Бирок Сапардан эле келип алма алып беришет да. Менден кээде эле келип алып коет. И кинодо деле ошондой. Бизде жума сайын кино чыгып атпайбы? Сенин киноң турат, биякта да бир кино турат. Анан көрүүчүлөр бар да. Көрүүчүлөр могу эле кире берет да. Сеникине кирбейт. Сапар кире берет. Ошол да могу эле кире берет да. Могу эле кире берет. Бирок сен деле кино тарткансың, сен деле ошо камераны колдонгонсуң, сен деле ошол операторду, ошол эле звук, ошол эле актерлорду, ошол эле бул киносунан тартылган актер сен деле киноңду. Эмнеге ошондой болот? Эмнеге бир эле камера, бир эле эме? Бул жакшы адамдарга керектүү, адамдардын жан дүйнөсү, мындай жан азык деп коет го. Адамдардын азыгын кино аркылуу тойгузуп атпайбызбы бизчи? Мисалы үчүнчү, өздөрүнүн башынан өткөн окуялар болуп атат, ошого жакын нерсе болуп атат. Адамдын жан дүйнөсүнө жакын тематикадагы кинолорду тартыш керек деген нерсени айтып атам. Адамдарга кереги жок, мындай эле күлкү катары же жөн эле мындай катары эле бирдемелерди бере берсең, адам деле анын кереги жок болсо зачем? Керектүү нерсесин алат да. Ошон үчүн кино тартканда адамдарга керектүү нерсени тартыш керек да. Анан көп учурда кинону кыздар тандайт. Көргөндүчү. Жигиттер менен барганда, же подружкалар менен барганда, же ушундайлар барганда, мисалы үчүн көбүнчө кыздар тандайт да кинону. Анан ошо кыздарга ылайыкташтырып да кино тартыш керек. Ошолорго керектүү тематикада. Бул эмне? Бул сүйүү. Жакшы. Сапар мырза мындай суроо да. Азыр жаңы жаш таланттар көбөйүп атат. Жакшы кино тарткандар көбөйүп атат. Анан эгерде азыр сиз эң алгачкы киноңузду, акчаңызды там киного жетет дейли. Башка өзүңүз айткандай толтуруп койгон мүмкүнчүлүгүңүз жок. Бир эле патрон бар да, мынакы айтканда. Тартыш керек болсо. Эң биринчи эмнеден баштайт элеңиз, эмнеге көңүл бурат элеңиз? Жана азыркы жаңы баштап аткандарга кандай кеңеш бере алат элеңиз? Жаңы акчасы бар бирок кино тартыш керек болот да. Эми бир киного жетет. Аларга мен биринчиден ошол рынокты жакшы анализ кылыш керек. Мисалы, жылына канча кино тартылат, ошо канча кино өттү элге. Ал кино эмнеси менен өттү? Өткөн кинолор, өтпөй калган кинолор эмнеге өтпөй калды? Алардын сценарийин карайлы, ошол актерлорду карайлы, ошол актердун играсын карайлы. Ошолорду анализ кылып туруп, анан сценарий жазгандай өзүгө жакын история болуш керек да, менин жеке оюм. Мисалы, голливудский фильмди көрүп алып туруп, ошону кырычалап койбош керек да. Кино биздин жашообузда болуп аткан окуялар болсо, элге жакын болсо өтөт. Мисалы, болуп аткан история кинодогу силердин жакыныңарда, же өзүңөрдүн жашооңордо болуп атышы мүмкүн, же өзүңөрдүн бир туугандардын арасында болуп атышы мүмкүн ошо история. Ошондо көрүүчү өзүн көргөнү же жакынын көргөнү кирет да, анан кирип туруп ошону
жакшы кабыл алат, анан элге жагат да. Ошол идеяны ошондой мисалы тарта турган кино өзүнө эмес элге жагыш керек да. Мисалы мен ушундай кино тарткым келип атат деп тартсаң, анда сен мүмкүн провал болуп каласың да. Киноң элге ал бир эле сага жагышы мүмкүн да, элге жакпайт да. Анда жана тема болуп калат да, абьюзер болуп калат да, режиссер өзү абьюзер болуп калат. Өзүнүкүн гана колдоп, башканын ою менен эсептешпей, алда киноң болбойт эртең. Элге өтпөй калат, жок, бул мощный болот деп өзүнүн ою менен эме кылып туруп, андайлар деле болот эми кээдечи. Анан элге берсе, продукция чын өтпөй калат да. Ошол өзүнө эмес элге жаккан кинону тартса, ошол өтөт 100%. Бул совет. Менимче эң жакшы совет болду. Эгер мисалы сиз үй-бүлөдөн башка тармакты алсаңыз, кайсы тармактан элеңиз? Анда деле мисалы азыр эле аячыны тарттык да, мисалы да. Аячыны эксперимент кылдык. Бир ошондо деле баягы жүрөгүнүн нар жагына бир үмүт бар деп атпаймынбы? Ал үмүт ошол болуп аткан окуя азыркы учурдагы актуалдуу тема да. Мисалы ошол теманы кармадым да. Мисалы мен бир Голливудтун бир фильмин алып туруп эле кыргызчалап бир боевик тарткан жерим жок да. Бизге тааныш эмес окуяны, тааныш эмес учурлар тарткан жерим жок да. Мен биздин азыркы учурда бизде Кыргызстанда болуп аткан актуалдуу теманы көтөрүп, драма, триллер кылып тарттым да. Ошон үчүн элге жакты деп ойлойм да. Менин жана тиякта түпкүрдөгү үмүт деген ошол нерсе болчу да. Түшүнүктүү. Өкөң орду момунтуп карап отуруп, моюнум ооруп калды. Берирээк отурбай, берирээк бурулуп алсаңыз. Уланчы, жаман көрөсүң. Башында бир жакшы сөз болду да, мага жаккан тасманы тартып, кассадан провал болдум. Анан элге жаккан тасманы тартып, жакшы ийгилик жараттым депчи. Демек, азыркы тартылган тасма өзүңүзгө көп жага бербейби? Жок, жага бербейт эмес, мисалы жагат, бирок мындай да, мисалы коммерциялык кино деп коебуз да. Ооба. Коммерциялык кино дегенде ошол коммерциялык максатта тартасың да. Бир ошондо дагы мисалы баягы карга баласын алып багым деп коет го. Бул нерсени биз элге эмне кино жагат деп анализ кылгандан кийин өзүңө жаккан теманы ойлонуп, ал нерсени толготуп дегенде өзүңөр эле билесиңер, сценарий жазышты, кино тартышты, анан ошентип толготуп туруп анан кийин коесуң да. Ал жакпайт дегенде эмес, мисалы ошол рынокко ылайыктуу теманы көтөрүп чыккан. Анда суроону бир аз көтөрүп, буга чейинки тарткан тасмаларыңыздардан эң жакканы кайсы? Жок, мен антты айтпайм, мисалы, могу жагы бар да, көңүңүзгө, жүрөгүңүзгө дагы жакыныраак келген. Мисалы, акыркы кино жагат, акыркы кинодон кийинки кино дагы жагып кете берет да. Ошондой. Свежий да? Да, ошондой. Мисалы, көп эле режиссерлор болушу мүмкүн. Мисалы, мен киномду сценарий жазып, анан тартып, монтаж кылып, прокатка чыгарда кинону жакпай, мындай ойлонуп баштайсың да, самина кылыпчы. Лайс жакпайт сапарга. Себеби акча салып алгансың. Неге билесиңерби? Лайс прокатта бир жума турганда коронавируска жабылып калып атып. Кинотеатр бекилип калды. Ошол белен чоң удар болгон да бизге. Ал кезде ещё этномедиа жок болчу да. Ал кезде ишет. Sony компаниясында карантинден кийин пайда болду. Бирок Лавистен YouTube'дагы комментарийлер өтө неме да? Отзыв өтө жакшы. Өтө жакшы. Да, алар дагы экинчисин күтүшкөн, Лавис экини тартпайсыңарбы деген нерсе болгон да. Бирок жакшы кино. Жакпайт эмес. Кинотеатр жабылып калбаган жол болсо дейм. Жок, ал кино касса кылганга мүмкүнчүлүк болбой калган. Себептен карантин болуп кеткен. Ооба. Эми ал кечиримдүү нерсе го дейм. Жок, бирок өтө жакшы чыкканда, жакшы келип башталганда, башталышы. Башка главный каарман эмне өзгөчө башкача. Жанагы Ильяс дегенби? Очки кийип чыгат го башында мында. Жакшы, менимче эң мыкты тасмалар жаралууда. Мындан дагы сонун тасмалар жаратасыздар деп ишенем. Буйруса. Макул, анда сиздин фильмография эмес, негизи эле өзүңүз жакшы көрүп көргөн бир 3 тасманы айтып коңузбуз. Эми болот го, ар бир адамдын копилкасында бир. Жок, мен ушундай эмес экем. Мен көрө берем. Себеби ар бир кино айтып атпайм, ар бир кинонун өзүнүн бир сонун бир учурлары бар да. Ар бир кинонун беретен бир ою бар. Ошол учурда мисалы бир переход деп коелу, ошол учурда бир операторлук работа деп коелу, бир монтажный бир ар бир кино бир сонун да учурлар бар. Мисалы мен көбүнчө
мындай мотивация бере турган кинолорду көрөм. Мисалы мен баягы жан дүйнөм кыйналган учурда бир стресстеп коелу да, ар кандай учурлар болот да. Мисалы мен ичпейм, чекпейм, анан мен стрессти ошол кино көрүп, ошол мотивация берген кинолор көрөм дагы, ошол жерде жанагы герой менен чогуу ыйлап эле ушинтип эле жүрө берем да. Мен өтө сезимтал адаммын. Кайсы кинолор мисалы? Өтө сезимтал адам. Мисалы, жанагы Левша деген кино бар. Боксер жөнүндө. Мисалы, ошону көп көрөм. Анан Пеле бар го? Ооба, Пеле. Ошонун киносу өмүр баян кино тарткан го. Ошол кино өтө жагат, мисалычы. Мен акыркы ошолорду көрүп, анан көп да, мисалы мен көп кино. Бир тандабайм, атайм, могу режиссерду мен ушунчалык мен жакшы көрөм, бул режиссерду көмүр тутам же могу кино мен үчүн вау дебей мен бүт көрө берем. Мисалы, кыргыз киносун чегеден көрөм. Барын көрөсүң. Барын көрөм. Бары жагат. Бары жагат. Мисалы, ар бир кинону, мисалы, сериал болбосун, мисалы, зарубежный, российский, бүт барын калтыбай көрүүгө аракет кылам. Сан. Себеби кассада кандай болот? Эксперимент катары. Болот мырза, сизде кандай? Менде негизи мен комедия кинолорду жактыра бербейм өзүм. Негизи жалпы, Неге? Мен мындай көргөнүмдүчү. Бирөө комедия киносун Галёцкий болобу, башка болобу, Галёцкий кинолору ушундай комедия жанрындагы фильмдерди мен көрө бербейм көп. Комедия оңой да. Я. Жок, мына көрүп койгонуң оңой, кылып келгениң кыйын. Ошентсең, мага көбүнчө исторический кинолор жагат. Анан мелодрама кинолор жагат көбүнчө. Анан мен өзүм деле мындай особо кино кууп көрбөйм. Ошол Сапар айткандай, биздин рынокко чыккан кинолорду чогуу барып көрөбүз. Могу кино чыгыптыр, мындай болуптур, тигиндей болуптур деп Галёцкий кинолорду көрөбүз барып. Анан азыркы биздин чыгарып аткан кинолорду премьерага чакыруу келет. Ошондо барып көрөбүз. Кээде бара албай калган кинолорду өзүбүздүн иштерибиз бүткөндөн кийин барып чынында почти биз кыргыз кинонун бир 40-50% билетин сатып алып көрдүк да, өзүбүзчү. Кандай болуптур фильм депчи. Ушундай көргөн учурлар болот. А так мен мындай башкаларга окшоп мен кино тармагында иштейм, мен кино көрүшүм керек. Могу кино окумуш экен, могу кино тигиндей экен деп мен кинонун аркасынан кубалап көрбөйм да. Жакшы. А мында өзүңүзгө мында жаккан тасма определенный бир кино жок. Жок. Именно мо жакшы дебейм. Баары эле бирдей эле. Эми ар ким өзүнүн айтайын деген кинодо историясы бар, ою бар. Мындай экен, тигиндей экен деп коем. Анан кээде болуп калат эми учурлар бир кинолорду түшүнбөсөң деле көргөнгө аракет кыласың да. Режиссер мени берейин деген, концовкасы кандай бүтөт, актёрдун задачасы эмне деп ушундай кээде ушундай нерселер болуп калат да. Кээде ба сценарий жазып аткан учурларда бир тупикке такалып каласың да. Анан дайыма биз сценарий жазганда эмнеге деген вопросторду коебуз да. Всегда эмнеге деген. Потому что ошол вопроско эртең биздин кинону көрүп атканда ошол вопроско зритель сурабаш керек да. Эмнеге мондай депчи. Биз ошол суроо болбош үчүн биз сценарий жазып атканда эле эмнеге деген вопростор дайыма коюп турабыз. Жаап. Мен мисалы Сапарга айтам, эмнеге дейм. Бул өзүнүн вариантын айтат, мондай деп. Сапар айтат мага, эмнеге мондай депчи. Мен өзүм вариантын айтам. Ошентип биз заранее элге жооп берип турабыз кинодочу. Биз ошол мен кээде ошондой нерсени кээде сценарий жазып атканда ушундай непонятный деле кинолордон издей берем да, что өзүмө шпаргалка болуш үчүнчү. Эмнеге деген вопроско кантип жооп берип атат депчи. Карайсың да. Эмнеге сиз кино тартасыз? Бул менин жан дүйнөмдүн бир эмеси да, бөлүгү да. Канча кан тамыр болсо ошончо кан тамырдын бир кан тамыры ушундай кино тармагы деген атайын ушу жаратканда мындай Кудай мага ушундай кошо жараткан окшойт да. Анан кээде деле түшүнбөйм эмнеге кинодо жүрөм депчи. Мындай мен деле неме кылгым келип кетет, кээде ушундай түйшүгү бар да. Чында түйшүгү бар. Үй бүлө калып калат кээ бир учурларда. Жакын адамдарыңдын жакшылыктары калып калат, жамандыктары калып калат. Съемка учурунда. Анан кээде со стороны таарынычтар келгенде эмнеге ушул кесипти тандап алдым дейсиң да. Андан көрө бир жакшы жерден бир бутик ачып алып, товар алып келип сатып өзүнчө. Кулак метичи. Кулак метичи. Жүрбөймби? Анан эмне жооп бересиз? Анан болбойт экен, кое бербейт экен баары. Жооп таба албайсың. Сизчи? Бул нерсени өзүң баягы дар деп коет го.
жараткандан берилген дар. Ошонун баары сен кете албайсың. Миң берекет болсо деле. Мен жаш кезимде баягы кичинекейбизде мен чоңойгондон паланча болом, анан милиция болом, анан космонавт болом деп ушундай кыялданчубыз го. Мен ошондо 3 кесипти тандагам да. Мен чоңойгондо актер болом, же спецагент болом, же телохранитель болом депчи. Анан ошентип мен баягы жаш кезимде спортко машыгып, анан ошол каскадер болуп, анан биринчи чыгармачылыкка кадам таштаганмын да башындачы. Анан ошодон келип, анан азыр режиссерлукка аракет кылып аткан кезим. Мисалы мен кинону таштап көрдүм. Айттым го баягы жаш кезде банкрот болуп таштап көрдүм. Мен жана толук айтпай калдым. Мигрант болуп Москвага кеткенде ал жакта иштеш үчүн жанагы документ жагынан таза болуш керек экен, или бир өзүнүн бир шарттары бар экен да. Мен ал жактан жумуш таба албай койдум. Мисалы повар болуп иштеп көрөйүн деп ресторан кирип көрдүм, официант болуп көрөйүн дедим. Грузчик болоюн десем, мага күчүм жетпейт, ушундай жумуш жак тоскоол болуп, анан мен кастинг аркылуу киного аралашып кеттим да. То есть үйдө акчам жок, квартплата төлөш керек, эч жака жумушка албайт. Анан ушунчалык курсагым ачты, чындыгын айтып ушунчалык кыйналдым да. Акыркы акчам менен келгем Кыргызстандан. Ал жакта кредит турат, төлөш керек. Анан бирок ата-энеме мен өзүмө сөз бергем. Болду, кино бүттү. Мен киного башка аралашпайм. Чыгармачылык бүттү, сөз бергем. Анан келдим дагы, анан ошол ушунчалык курсам ачканда не кылышымды билбей, анан сайт интернет кирип, баягы сайт бар экен, атайын кастинг нелер. Ошол жака өзүмдүн данный портфолиомду таштап, 3 күндөн кийин киного чакыруу болду да. Мен жанагы кино үчүн кызыккандыгым үчүн эмес, мен акча берет экен деп бардым. Жанагы жака бардым да. Бардым. Барсам, ал жерде эпизод роль болчу. Баягы Голливуд жылдызы Марта Каскастын баласы болуп ойноп калдым. Анан ошол жерде съемочный команда менен тил табышып кетип, анан байланышып калып, анан ал жакта кинода иштеп калдым да. Кинода мен оператордун жардамчысы болуп иштеп калдым да. Ошентип мен 2 жылдай кино тармагында иштедим. Ал жака барып. Эми мен азыр атайын кино тармагында иштейм деп барсам, мен ал жака жумушка кире албайм да. Мен башка жумуш кылып карыздан кутулам деп барып, кайра кино тармагына кирип калдым да. Мен ошондо түшүндүм да, менин Алла Таала мага рызкыны ошол чыгармачылык аркылуу, кино аркылуу берерин түшүндүм да. Ошол карызымды кайра кинодан карыз болгондо кайра кинодон иштеп тигиге берип кутулдум да. Анан келип, анан дагы башка жумуш кылып көрдүм, чын башка жакта иштеп көрдүм. Жүрөк чыгармачылык деп туруп алды да. Анан түшүндүм, менин жашоом бул кино да. Киносуз жашоо элестете албайм да. Мен бүт жакта болуп аткан биринчи мен кинону коем да. Бүт кандай нерсе болсун, кинону биринчи коем. Эң сонун мына ушундай достор. Мына ушундай кинону сүйүп, кино менен жашаган мыкты инсандар бизде маек болду. Мен оюмча сонун маек болду. Рахмат. Аттайын ушунча баалуу убактыңыздарды бөлүп. Уже кеткен дабызбы? Жап кетели. Келип сүйүндүңөр, эми кетип сүйүндүңөр. Тамаша. Келип бергениңизге чоң рахмат. Буюрса мындан дагы сонун тасмаларды, мындан дагы сонун кинолорду жарата бериңиздер. Буюрса аячы сонун болду. Эми аркасында дагы бир чоң проект бар деп атасыздар. Аны да менен күтөбүз. Мырзаларга кайрылат элек. Аял кишилерди, аялдарды, кыздарды аягылачы дейт. Аягылачы. Булар назик. Токтоткула, жетишет. Ушунча кордодук. Мен келинчем көрүп алып өлө гүл атат болуш керек. Өзүң ушун десең бирок. Биринчи аялыңды аяп алыпсың. Тим эле интервьюга барганда мынтип сүйлөйсүң, анан кийин кинодо моундай кылгыла деп үйрөтөсүң, бирок самом деле ошону мага кылбайсың дейт да. Аябайсың, кандай гүлдү. Ай блин. Эми биз кино деп жүрөбүз. Көңүл бурду. Ошого кичине кеч барып жатып калабыз. Эртең менен эрте туруп кетип каласың. Бир бай жакшы бир сөз менен бүтүрүп коеюн. Аябай жумуш көп экен да. Ушундай кызматта иштеген киши. Эртең менен туруп эле жумушка кетет экен. Кечинде бала суктап атканда келип жатат экен. Ошентип
баласын эле көрбөйт толком. Анан воскресенье выходной болуп калып анан кош баламды көрө элекмин. Ошондо бир эс алдырып парк саркка апарып коюнча атадай болупту. Анан баласын бир күн кечке паркка апарып ойнотуп, кафеге апарып, антип алган кечинде келип баласын жаткызып чекесинен өп жакшы жат балам десе, баласы атасынын колунан кармап, ата эмки воскресеньеда келесизби деп коет дейт. Анысы кандай кээде ушундай болуп калат. Эртең менен балдар уктап аткан туруп кетесиң, кечинде келесиң. Анан ушуну айтып атам азыр көрүп алып. Мен да бир жерге кысарып кетем, может бир жерине кошуп коесуң дейт. Бир жерде зур керек болуп калса. Баягы башка съемка эмес, жөнөкөй учурда мен келинчеме гүл апарып турам да. Колуман келишинче бошогон убактачы. Айтпайм. Сага айтпайм Осман. Анан съемка учурунда убакыт болбойт да. Анан бир күнү гүл талап кылат. Эми гүл эмес, өзүң зорго мисалы таң атпай кетесиң, кечине бир малда келип жатасың. Анан гүл бербей калдың деген таарынып атпайбы, нааразычылыгын билдирип. Анан мен айттым, мен жаңы принципке өттүм дедим. Кандай дейт? Эми сени көңүлүң алыш үчүн ошол гүлдү сындырып, гүлдү өлтүрүшүм керекпи? Мен ушундай принципке өттүм, мен гүлдөрдү будан кийин өлтүрбөйм. Ал деле бир жандуу. Ал гүлдөрдү аяйм, мен аяйлчы деп. Сен туура эмес кылат экенсиң да. Неге? Мен айтам машинадан элечи. Мен гүлгө көндүргөн эмесмин, гүлдүн акчасын. Ише гүл алып барып болбойсуң. Бүтүрө тантып кеттик, өтө эле тантып кеттик. Ошондо аягында эмне жооп келди? Аягында тарынды. Аягында мисалы ал менин немеме, то есть жаңы принципиме кошулган жок. Ансыз деле дагы деле гүл күтүп атканда, бирок мен ошол принципте турам. Себеби мүмкүн Кечетен бери деп. Сен ошо магазинде сынган гүлдөр. Жок, сен себеп болуп атпайбы ошонун сынганына? Эми бул нерсени кыздар 100% каршы, менин гүл бербегенине каршы. Жок, берип келген, эми будан бул жака бербей эле койсомбу деп ойлоп атам да, себеп дегенде. Ошол гүлдөрдүн солушуна каршы мындай себепкер болбой эле койбойлу дейм да. Макул, элдер деле айтып болуш керек экен, проблема өзүңө чечкилечи. Бияка талкай кетпейди. Силерге да рахмат чакырганыңарга. Этномедиага чындыгында чоң рахматыбызды айтабыз. Этномедиада кыргыз киносунун бир булагы, бир бутагы, кыргыз киносунун мындай өнүгүүсүнө дагы, прокаттан кийинки кадамга дагы аябагандай чоң жардам берет. Платформага кинолор салынып турат. Ал жактан дагы бир аз болсо дагы баягы өзүбүздүн каражаттарыбызды, муктаждыктарыбызды ошол жактан чыгарып турабыз. Не только что бизге эмес, бул чет жакта жүргөн биздин бир туугандарга да чоң мүмкүнчүлүк. Алар эми баягы мисалы үчүн Россияга чейин жетет кинолор, бирок андан ары жетпей калат да кинолорчу кээдечи. Анан башка эле мамлекеттерде жашагандар бар. Ошолор кээде жумуштан кийин биз угуп калабыз. Кинолор чыгарсаңар бияктан сатып алып көрөт элек, качан чыгат деп сурап калган учурлар болот да. Ошондо бир туугандарга да бул чоң мүмкүнчүлүк этномедиа, чынын айтыш керек да. Келип бергениңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Мыкты маек болду. Кыргыз киносу өркүндөп өсө берсин. Анын ичинде биз кызмат кылып жүрө берелик. Сиздер менен болгон ошо этно подкаст. Биз менен болгон баардык көрүүчүлөргө терең ыраазычылык. Саламаттаңыздар. Менде башка адам бар, кандай түшүнбөйсүң? Ал мени сүйөт. Мен да аны сүйөм. Сен аша чабып кеткен жоксуңбу? Кое берчи, татам колун. Не болду байке? Тынччылык эмне болот? Байке суранам. Жардам берип коюңузчу. Кое бериңизчи эле, байке. Сөзгө түшүнөсүң, участок барганда сүйлөшөбүз атам. Биз келген адрес боюнча милиция кызматкери эсин жоготкон абалда табылды. Тезирээк опергруппа жөнөткүлө. Туран ушулай жетишип жатып элебиз. Кайсы максаты менен кол бутумду байлап алып бартасың сен? Мен сага айттым го, жөн эле сүйлөшөбүз деп. Кылмышкер өзгөргө белгилүү болгондой, Арис деген жигит экен. Ал силердин Элиза кызыңар менен мамилеси бар экен. Кылыктаган мүнөзүмдү мага арнап өмүрлүк жарым болууга макулумду берчи. Менимче бул кызды катуу сүйгөн. Кыз мунун сүйүүсүн четке каккан. Анан ушундай жол менен өз максатына жетип алат. Она показала жест о помощи. Жигит, токтосоң. Токто. Сен баарың милиция армайсың, ошону түшүнүп атасыңбы? Кармамак бүгүн атсасың мага барбы? Уктурбу мага барбы? Сен меники болсуң, же эч кимдики болбойсуң. Белгиленген дарек боюнча келдик. Арис аттуу жаран жок, кыз дагы жок бул жерде. Шаарга кирген, чыккан көчөлөрдү баары тосулат.
Мен сени сүйөм.